Полковникке эч ким кат жазбайт. Автор Габриэл Гарсия Маркес. Которгон Сагын Наматбаев. Полковник каңылтар банканы ачып, чай кашыктай гана кофе калганын көрдү. Мештен кичине казанды алып чыкты да суунун тегин жерге төктү. Банканын түбүндөгү дат баскан кофени аябай кырып казанчага салды. Кофе кайнап жатканда полковник мештин жанындагы илгери үмүт менен ичинин оорусуна кулак төшөдү. Ичек карды уулуу козугарым менен балырга толуп эзилип бараткансыды. Октябрдын күндөрүнүн таңкы учуру эле. Полковник дала эле азаптуу күндөрдү баштан кечирди. Бүгүн да ошолордун бири. Граждандык согуштан бери 56 жыл өтсө да полковник зарыга күтүп келатат. Октябрда ал үмүттөнө күткөн күндөрдүн бири. Полковник кофе көтөрүп уктоочу бөлмөгө киргенде аялы желимчеден сактануучу торду өйдө кылды. Түнү бою демикмеси кармап, азыр уйку суунун арасында жаткан эле. Ошентсе да чыныгы аякты алуу үчүн өйдө болду. Өзүңчү? Ичтим, деп койду полковник калп эле. Бир кашык толо кофе бар экен. Аңгыча асма коңгуроонун үнү угулуп, полковник өлүктү жердөө жөнүндө эстеди. Аялы кофе ичип жатканда өзү уктаган асма торду чечип, калганын артына бүктөп койду. Ал 22 жылы туулган болчу, деди аялы маркум жөнүндө эскерип. Уулубуздан бир ай кийин төрөлгөн, 6 апрелде. Ал оор, аптыга дем алып кофени кичинеден гана ууртап татып жатты. Оордун кесепетинен бир кездеги сымбаттуу келбети кетип, ажары өчө түшкөн. Дем алуусу кыйындап, суроо бергени кеси айткандай угулат. Кофени ичип бүткөндөн кийин деле маркум жөнүндө ойлой берди. Октябрда өлгөн жаман эри жооп кайтарган жок. Терезени ачты. Сыртта октябрь үстөмдүк кылып турган экен. Көк жашанган ымдуу жерде сойлоп жүргөн сөөл жандарга көз таштап, полковник ичиркене түштү. Кала берсе сөөк саагымда муз менен таш болду, деди ал. Кыш келди да, деди аялы. Жаан башталгандан бери байпак кийип жат деп жүрүп, тилим тешилмей болду. Бир жумадан бери байпакчан эле жатып жүрөм го. Жадаткан акчаан себелеп жатты. Полковник жылуу жуурканга оронуп, кайрадан асма торго жаткысы келип кетти. Бирок коңгуроонун аба жарган үнү адамды мүрзөгө көмүү жөнүндө эскертип туруп алды. Октябрь деген октябрда, деп күбүрөдү ал. Терезеден мындайраак басып, керебеттин бутуна байланып, урушка даярдап жүргөн корозун ошондо барып гана эстеди. Полковник чын аякты ашканага алып барып койду да, оймолуп жасалган жыгач кутудагы дубал саатты жүргүздү. Демикме оорулуу үчүн өтө эле тардык кылган уктоочу бөлмөгө караганда термелүүчү 4 сокмо орундук, гипстен жасалган мышык кой тартып олтурган дасторкон, жабылган үстөл жайгашкан зал кыйла эле чоң болчу. Дубал сааттын тушунда найзачаң канаттуу бала менен Тотугүлдүн жанындагы кайыкта ак парда жамынган аялдын сүрөтү илинип турат. Ал саатты жүргүзүп бүткөндө 6-дан 20 мүнөт өтүп калган эле. Корозду ашманканага алып барып, мештин жанына байлап койду да, табактагы сууну жаңыртып, бир кочуш жүгөрү салды. Бир топ бала тосмонун тешигинен өтүп келип, корозду тегеректеп, кызыга карап турушту. Жетишет, деди полковник. Көп карай берсе көз тийип, короз ооруп калат. Балдар козголуп да коюшкан жок. Алардын бири ооз кыяк менен белгилүү ырдын обонун ойноп кирди. Бүгүн ойноого болбойт, деди полковник. Шаарда киши өлүп жатканын билбейсиңер го дейм. Бала кыягын чөнтөгүнө салды. Полковник болсо маркумду көмүүгө бармак болуп, кийим жаңыртыш үчүн бөлмөгө кирди. Аялынын демикмеси кыстап, боз костюму үтүктөлбөй калгандыктан, полковник үйлөнгөндөн бери чанда бир сыйга кийчү кара ноту костюмун киймей болду. Газетага оролуп, нафталин себилген костюмун сандыктын түбүнөн араң дегенде тапты. Керебетте жаткан аялы дагы эле маркум жөнүндө ойлонууда. Азыр ал Агустин менен жолугуп калса керек, деди ал. Агустин өлгөндөн кийин көргөн күнүбүздү ага айтпаса эле болду. Короз жөнүндө кызыл чеке болуп талашып жатышса керек, деп боолголоду полковник. Ал сандыктан кирейген эски кол чатыр таап алды. Аны полковник мүчө болгон партиянын пайдасы үчүн өткөзүлгөн лотереядан аялы утуп алган болчу. Ошол күнү кечинде алар спектакль көрүп олтурушкан эле. Спектакль эшикте коюлуп, жаан куюп келсе да токтотушкан эмес. Полковник, аялы жана 8 жашар Агустин кол чатыры жамынып, аягына чейин көрүшкөн. Агустиндин өлгөнүнө көп болду. Кол чатырдын ак атлас ичи тышын күбө жеп салды. Биздин маскарапоз кол чатырыбыз эмне болуп калганын көрдүңбү? Полковник айта жүргөн сөзүн кайталап, какжырап калган металл шиштерди көргөздү.
Эми муну менен асмандагы жылдыздарды гана санаса болот. Ал жылмайып койду. Аялы кол чатырды карап да койгон жок. Болору болду, деди ал. Тирүүнүн өлгө болдук. Маркум жөнүндө ээн эркин ойлонуп алайын деген кыязда көзүн жумду. Күзгү жок болгондуктан эптеп-септеп сакал мурутун тегиздеп, полковник унчукпастан кийинди. Чучуктай болгон таршымын кызыл ашыгынын томугунан топчулады да эки тарткыч менен алтын түстүү таралгага өткөзүп бек тартып койду. Полковник куртагынчу эмес. Эски картон өңдүү копол көйнөгө жез түймө менен топчуланчу. Көйнөктүн жакасы айрылып калгандыктан галстугун тагынган жок. Кандайдыр бир салтанаттуу ырасым жасап жаткансып, полковник жайма-жай кийинип жатты. Шадылуу колдорунун боппоз териси кызыл тактарга басылган, мойнунда да ошондой тактар. Лакталбаган ботинкесин кийерден мурда аны аябай тазалады. Полковник үйлөнүү тоюндагыдай болуп адеми кийингенин аялы бир карап баамдады. Күйөөсү жүдөңкү тартып, картая түшкөнүн да байкады. Аябай жасангансың го, чоң жаңылык болгонсуп, деди. Ананчы, деди полковник. Ушунча жылдан бери биринчи адам өз ажалынан жан таслим болууда. Саат 9-дар чендеп барып жаан басылды. Полковник чыгып баратканда аялы жеңден тартты. Таранып ал. Мүйүз тарагы менен көгүш түстүү кайраттуу чачтарын татына кылып тарайын деди эле, анысынан натыйжа чыккан жок. Тотугушка окшоп турамбы? Деди ал. Аялы эрин кунт коюп карады. Жок, тотугушка окшобойт, деп ойлоду дилинен. Арык чырайынан келген катынкы киши. Бирок өзү курдуу көп жашаган карларга окшобой, көзү күлмөңдөп турат, шайдот. Баары жайында, деди аялы. Күйөөсү бөлмөдөн чыгып баратканда кошумчалап койду. Доктордон сурачы, эмне эле биздин үйдөн жаа бою качып калган? Алар чакан шаардын четиндеги пальма жалбырагы менен жабылып, дубалынан жаракка кеткен кичинекей үйдө турушчу. Жаан алдан небак басылса да, аба мурдагысындай эле нымдуу. Полковник бири-бирине улай салынган үйлөрдү айланып өтүп, аянтка чыкты. Борбордук көчөгө келгенде чыйырга түштү. Шаар кызыл тазыл болуп, гүлгө толуп чыгыптыр. Эшиктин алдында кара кийинген аялдар көмүш ырасымын күтүп олтурушкан кез экен. Полковник аянтты кесип өткөндө Жаан кайрадан себелеп кирди. Бильярдкананын кожоюну эшиктен баш багып, полковникти көрө сала кол булгалап: "Полковник, күтө туруңуз, кол чатыр бере турайын", деп кыйкырды. "Рахмат, убара болбоңуз. Маркумдун сөөгөн алып чыгыша элек экен." Боз костюм кийип, кара галстук тагынган эркек кишилер кире бериште кол чатырларын көтөрүп турушуптур. Полковник аянттан чөөттөрдү аттап буттап келатканын көрүп калган бирөө: "Ашына, мында келиңиз", деп үн салды, жанынан орун берип. "Рахмат, ашына", деди полковник. Бирок анын жанына барган жок. Раматылыктын энесине көңүл айтуу үчүн түз эле үйгө кирди. Толгон токой гүлдөрдүн жыты каңылжаарын өрдөдү. Деми кыстыгып, уктоочу бөлмөдөгү котологон адамдарды түрткүлөп илгерилей баштады. Кимдир бирөө аны мурду гана коңкоюп көрүнгөн маркумдун денесин тегеректеп, абдырап турган адамдарды карай итергендей болду. Раматылыктын апасы пальма жалбырагынан жасалган желпигич менен айдап, табыттын жанында олтуруптур. Кара кийинген башка аялдар суунун агымын карашкан кишилерче сөөктү карап, телмирип турушуптур. Аңгыча чогулгандардын биринин үнү угулду. Полковник кайсы бир аялды четке түртүп, маркумдун энесине эңкейип, анын ийине колун коюп тиштенди. "Арты кайрылуу болсун." Маркумдун энеси башын көтөргөн жок, озондоп кирди. Полковник селттей түштү. Өкүрүп бакырган адамдар аны маркумдун табытын көздөй түрткүлөп жатканын сезди. Дубалга таянайын деди эле, колу башка бирөөлөргө урунуп жатты. Кимдир бирөө кулагына шыбарагандай болду. "Абайлаңыз, полковник." Артка бурулуп маркумду көрдү, бирок тааныган жок. Тирүү кезинде чымырынан келген шайдоот адам азыраак жамынып, кларнет кармап, полковниктен бешбетер абдырай түшүптүр. Полковник биртке болсо да дем алайын деп, башын өйдө кылды эле, жабылуу табыт ыйлап сыктаган адамдардын жайнаган гүлдөрдүн үстүнөн сыртты көздөй калкып баратыптыр. Полковник нымшып, сөөк саагы сыздап чыкты. Бир саамдан соң жаа кылдый жаан шоргологонун байкап, көчөдө турганын сезди. Кимдир бирөө жеңден алып: "Тезирээк, ашына, сизди күтүп турам", деди. Муну айткан өлгөн уулунун киндик атасы, саясий куугунтукка дуушар болбой, азыр шаарда жашап турган партиянын жападан жалгыз жетекчилеринин бири Дон Сабас болчу. "Рахмат, ашына", деп полковник кол чатырдын алдында үндөбөй баратты. Оркестр аза күтүү маршын ойноду. Полковник кларнет жетишпегенин сезип, маркум чын эле өлгөнүнө эми барып ишенди.
Шорду деп күбөрөп койду. Дон Сабас ыкшый жөтөлдү. Бою полковниктен бир топ эле кыска болгондуктан чатырын сол колу менен көкөлөтө көтөрүп алган эле. Расымга катышкандар аянттан өтүп кетишкенде гана экөө кепке конок беришти. Кайгыга алдырган Дон Сабас полковникке кайрылды. Короз кандай ашына? Алынча. Аңгыча кыйкырык чыгып калды. Маркумду кайда алып баратасыңар? Полковник карап калды. Казарманын балконунда чеченден бетер чекчейип Алькальт туруптур. Алькальт турсучан экен. Үстүндө фланель көйнөк, сакал муруту өсүп, өңү шишимик. Музыканттар аза маршын ойнобой калышты. Ошол замат полковник Алькальтка бирдеме деп эле кыйкырып жаткан Анкель аксакалдын үнүн уккандай болду. Полковник кулак түрдү. Жаан кол чатырды ургулап, сөз даана угулбай жатты. Эмне болуп жатат? Дон Сабас суроо катты. Жайынча эле, деди полковник. Өлгөндөрдү полиция казармасынын жайынан алып өтүшкө болбойт деп жатат. Таза унуткан турбаймынбы? Дон Сабас алаканын шак койду. Бизде камак абалы жарыяланганын дамамат унутуп коем. Бирок биз көтөрүлүшкө чыккан жокпуз да. Полковник каяша кылды. Бар болгону шорду, музыкантты көмгөнү баратабыз. Маркумду жердемек болгондор башка тарапка салышты. Кембагалдар жашаган көчөдөн өтүп баратышканда аялдар алардан көз албай бармактарын тиштеп кайгырып турушту. Андан соң көчөнүн ортосуна чыгышты да өлүк койгону бараткандардын соңуна маркумду көкөлөтө мактаган, коштогон сөздөрдү жаадырышты. Табыттагы адам аялдардын сөзүн угуп жаткансып. Мүрзөгө жеткенде полковниктин табы айныды. Дон Сабас табыт көтөргөн адамдарды өткөзүп жибериш үчүн аны четке түртүп, жылмая бурулду эле полковниктин өңү таштай катып калганын көрдү. Сизге эмне болду, ашына? Полковник дем алды. Октябрь, ашына. Ошол эле жол менен кайра тартышты. Жаан басылды, асман ачылып шаңкайып чыга келди. Жаан да басылды, деп ойлоду полковник. Өзүн жакшыраак сезсе да дагы кантер экенмин деп күдүктөнүп баратты. Дон Сабас кеңеш салды. Врачка көрүнбөсөңүз болбойт, ашына. Мен оору эмесмин, деди полковник. Октябрда жырткыч айвандар кулагыма ыркырашып жаткандай сезем. Деп тим болду Дон Сабас. Темир тордуу терезелери бар 2 кабат жаңы үйүнүн жанына келгенде полковник менен кош айтышты. Сыйга кийчүү кара костюмун тезирээк чечүүгө ашыккан полковник үйүнө жөнөдү. Бир пастан кийин бурчтагы дүкөндөн бир банка кофе жана короз үчүн жарым кадак жүгөрү сатып алыш үчүн сыртка чыкты. Полковник бул бейшембиде асма торго жаткысы келип турса да короз менен алек болду. Бир нече күндөн бери Жаан басыла элек. Өткөн жумадан бери анын ичиндеги балырлар аябагандай өсүп кеткендей болду. Аялынын коңуругунан улам чырым этип уктай да албады. Жума күнү октябрда тынчтанды. Агустин иштеген ишкананын кийим тигүүчүлөрү короздордун урушунун ышкыбоздору короздорду көргөнү келип калышты. Короз табында болчу. Алар кеткенден кийин полковник аялына келди. Алар эмне дешти? Аялы сурап калды. Бити-битине батпай, аябай кубанышты. Короздун казынасына саябыз деп акча жыйнап жатышыптыр. Бу арам алгыр короздун эмнесин жактырышкандарына акылым жетпейт, деди аял. Жеткен түрү сууктун бири, башы тырмактай, шыйрактары узун. Департаменттеги эң мыкты короз деп жатышат. Полковник кесе айтты. 50 песага сатса болот. Ушинтсе мындан 9 ай илгери баракчаларды тараткандыгы үчүн короздор салгылашып жатканда атып салышкан уулунан калган корозду сактап калам го деп ишенчү. Андан тапкан пайдабыз кайсы? Деди аялы. Жүгөрү бүткөндө боорубузду сууруп берип багабызбы? Шкафтан болотный шымын издеп жаткан полковник ойлонуп калды. 1 ай чыдасак болгону, деди ал. Короздордун урушу сөзсүз январда болот дешти. Ошондон кийин андан да кымбатка сатсак болот. Шым бырыш экен. Аялы шымды меш жагып, 2 үтүк менен үтүктөп кирди. Көчөдө эмне жумушуң бар? Деп сурап калды. Почта. Бүгүн жума экенин таптаза унутуп койгон турбаймынбы? Деди ал бөлмөгө кирип келатып. Полковник шымын кийип жатканда эле аялы анын ботинкесине көз чаптырды. Кийбей эле койчу ушунуңду. Лакталган ботинкеңди эле кий. Полковник бушайман боло калды. Аны кийген сайын жетимканадан качып чыккан жетесиз жетимдей болуп кетем. Августин өлгөндөн кийин тирүүлөй жетимбиз да, деди аялы. Полковникти кайрадан ынандырды. Катерлердин гудагы жаңыра электе эле ал шашып-пушуп портко жөнөдү. Бутунда лакталган ботинке, боз шым, жез топчу менен топчуланган жакасыз көйнөк. Сириялык Моисейдин дүкөнүнөн катерлерге көз кыйыгын салып турду. 8 саат бою бир орундан жылбай олтурган жүргүнчүлөр жээкке чыгышты.
Алар өткөн жумада шаардан кетип, азыр кайрылып келишкен сел саяк соодагерлер жана карапайым адамдар болчу. Почта ташыган катер эң акырында келди. Анын токтошун полковник ЧП чыгып күтүп турду. Алакандай брезент жабылып, түтүккө байланган почта мүшөгү палубада жатты. 15 жылдан бери зарыга күтүп, көзү каныгып калган эле. Короз ого бетер курчутту. Почта инспектору палубага чыгып мүшөктү чечип, жонуна салып көтөргөндөн тартып, полковник андан көз айырган жок. Портко жарыша кеткен көчөгө салып, миң бир түрдүү буюмдар жайылган дүкөндөрдү жана амбарканаларды аралай басып, инспектордун соңунан калбай акмалап келатты. Ар жолу почта инспекторун ээрчи баскан сайын тула боюн коркунуч бийлеп, бир кызыктай чочулачу. Врач почтага газет алганы барыптыр. «Доктор, аялым эмне эле врач биздин үйдөн жаа бою качып калган?» деп сурап келди эле. Полковник врачка кайрылды. Врач тармалданган кара чачтуу, ак тиштүү жаш жигит эле. Ал ноокастын ден соолугун сурады. Полковник каттарды бөлүштүрүп жаткан почта инспекторунун кыймыл аракетине такай серип салып турса да, кең кесири жооп берип жатты. Инспектордун шашпай кыймылдаганына жини кашайды. Врач каттары жана газеталары салынган пакет алды. Илимий басмалардын проектлерин четке жылдырып коюп, каттарды окуй баштады. Инспектор чогулгандарга кат тарата баштады. Полковник өз атынын баш тамгасы бар кат-кабар салынган ячейканы тешеттиктеди. Авия деген жазуусу бар көк сызык тартылган конвертти көргөндө ого бетер чыдамы кетти. Врач газеталар салынган пакеттин мөөрүн бузду. Ал маанилүү кабарларга көз чаптырып жатканда, полковник инспекторга басып барып калабы деген кыязда ячейкадан көзүн алган жок. Бирок ал ячейканын жанына барбай койду. Врач газета окуганын токтотуп, алгач полковникти, анан телеграф аппаратынын жанында отурган инспекторду кайрадан полковникти карады да, «Кеттик», деди. Инспектор козголгон жок. Полковник абыржый түштү. «Мен эч нерсе деле күткөн жерим жок», дей салды. Жазыксыз жаш баладай болуп врачка тигилди. «Мага эч ким кат жазбайт». Алар унчукпай келатышты. Врач газетага үңүлөт. Полковник болсо тыйынын жоготкон кишиче жерден көзүн албайт. Кечтеп калса да күн ачык. Бадам дарактарынын куураган жалбырактары аянтка түшүп жатты. Алар врачтын кабинетине келишкенде күгүм түшүп калган эле. «Кандай жаңылык бар экен?» деп калды полковник. Врач бир нече газета сунду. «Жаңылык деле билинбейт», деди ал. «Цензуранын колунан өткөндөн кийин жаңылык табыш да кыйын». Полковник чоң-чоң макалалардын аттарын окуду. Жогорку 4 колонка Суэц каналын мамлекеттештирүүгө арналыптыр. «Шайлоодон деле бир нерсе күтүүгө болбой калды белем», деди полковник. «Аң колонобуз, полковник», деп жооп кайтарды врач. «Калыстыкты күткүдөй жаш бала эмеспиз да». Полковник газеталарды кайтармак болду эле, врач «Ала бериңиз, кечинде окуп чыгып, эртең берсеңиз болот», деп койду. Саат 7ден бир аз өтүп калганда мунарадан кино цензуранын коңгуросу кагылды. Анхель аксакал ибадатканага келүүчүлөргө фильмдердин рухий деңгээли жөнүндө коңгуроо кагып кабар берчү. Полковниктин аялы коңгуроо 12 жолу кагылганын эсептеп чыкты. «Бакибизге зыяндуу», деди ал. «Бакибиз үчүн зыяндуу картиналар 1 жыл бою коюлуп келатат. Желимчеден сактануучу торду төмөн түшүрүп көрөдө. Дүйнө чиркин бузукулукка белчесинен батты». Полковник үндөгөн жок. Корозду керебеттин бутуна байлап, үйдүн калгаларын жапты да, уктоочу бөлмөгө кирип, курт кумурскаларды ууландыруучу дары-дармек септи. Андан соң чыракты жерге алып коюп, асма торду илди да, жатып алып газета окуп кирди. Газеталарды биринчи беттен акыркы беттерге чейин кала берсе кулактандырууга дейри ырааты менен бир сабын калтырбай окуду. Саат 11де коменданттык саат башталганын билгизип, горн ойнолду. Жарым сааттан кийин полковник окуп бүттү да, көзгө сайса көрүнгүс болуп турган короого чыгып, чиркейлерге чактырып жатып, дарат сындырды. Бөлмөгө келсе аялы уктай элек экен. «Ардагерлер жөнүндө эч нерсе жазылбаптырбы?» деп сурады. «Жазылбаптыр». Полковник чыракты өчүрүп, асма торго жатты. Мурда пенсиядагылардын тизмесин жарыялап турушчу эле. 5 жылдан бери ал да жок. Түн ортосу огондо жаан башталды. Полковниктин көзү илинип кеткен экен. Ашказаны ооруп, дароо ойгондо. Кайсы бир жерден тамчы таап жатканын кулагы чалды. Жылуу жуурканга оронуп алып, каерден таап жатканын аныктоого аракеттенди. Омуртка ылдый сызылып, муздак тер куйруп жаткан экен. Денеси от менен жалын болуп,
өзүн кайсы бир муздак сазда сүзүп жүргөндөй сезди. Кимдир бирөө суроо берип, ал керебетте жатып жооп кайтарды. Ким менен сүйлөшүп жатасың? Деп аялы сурап калды. Полковник Аурелиано Буэндинанын лагерине жолборс болуп келген Ангрис менен сүйлөшүп жатам деп жооп берди. Безгектен жаны жай таппай, башка ыптасына оодарылды. Ал герцог Марлборо экен. Эртең менен полковник өзүн жаман сезди. Коңгуроолор ибадатка экинчи рет чакырганда ас мотордон түштү. Короз чакырып, таң сөгүлүп келаткан экен. Башы тегеренип, жүрөк айланды. Короого чыгып, дааратканага басты. Кыштын ызгаары келип, айлана суз. Цинк менен жабылган жыгач күркө аммиак чыттанып турду. Полковник капкакты ачар замат чуңкурдан жер жайнаган чымын-чиркей учуп чыкты. Бекер эле чочулаптыр. Бодуракай тактайларга олтуруп жатып, полковник кыжырланды. Кускусу келбегени менен ичегиси сыздап ооруду. Билдим, деди ал күбүрөп. Октябрда дайыма ушинтем. Ичинин ооруганы басылганча күтүп турду да корозуна барды. Безгектен улам, түндө жөөлүп чыктың, деди аялы. Аялы бир жумадан бери төшөктө жатып, жаңы эле жакшы болуп, үй ичин жыйыштырып жаткан болчу. Полковник эмне болгонун эсине түшүрдү. Безгек эмес, деп калпайтты полковник. Жөргөмүштүн тору кайрадан түшүмө кирди. Оорусу басаңдагандан кийин аялы кайратына келип калган чак экен. Таң атпай эле үйдүн ичин үч көтөрүүгө үлгүрүптүр. Саат менен аялдын сүрөтүнөн башка буюмдарды бүт которуштуруп чыкты. Полковниктин аялы кичинекей, өтө шамдагай боло турган. Жумшак мата кепичин жана кара көйнөгүн кийип алып, үйдүн ичинде ары-бери шыпылдай басканда, көзөнөк таап дубалдын ичине болсо да кирип кетчүдөй туюлчу. Саат 12-лерде өз калыбына келчү. Керебетте жатканда бары же жогу билинчү эмес. Азыр 40 кулак менен бегения салынган карапаларды аралай чаап жүргөндө үйдө көркүнө чыгарып ийди. Агустиндин өлгөнүнө 1 жыл толсо ырдап жиберет элем, деди ал. Тропикалык небир жер жемиштер кайнап жаткан көз түрүлдү сапырыштырып. Ырдагың келип турса ырдай бер, деди полковник. Өткө пайдалуу болот. Врач түш ой келди. Полковник ашканада аялы көк кофе ичип олтурушкан болчу. Калганы тарс ачты да босогодон эле кыйкырып кирди. Кана кеселмандар, өлө элексиңерби? Полковник утурлай басты. Кап, доктор, деди ал. Саатыңыз шашылып жүрөт деп алдан нече рет айттым эле го. Аял докторго көрүнүүгө камынайын деп бөлмөгө кирип кетти. Врач менен полковник залда калышты. Аптап болуп турса да врачтын болотный костюму таптаза болчу. Аял даяр экендигин кабарлаганда врач ордунан туруп, кандайдыр бир баракчалар салынган конвертти полковникке сунду. Кечээки газеталар жазган жаңылыктар ушунда. Полковник да ошондой ойдо эле. Бул акыркы окуялар тууралуу мимеографка басылган жашыруун кабарлар болчу. Өлкөнүн ички райондорунда куралдуу кагылышуулар жөнүндө да билдирүүлөр бар экен. Полковник аябай түшөлдү. Тыюу салынган адабияттарды 10 жылдан бери окуса да, билгенинен билелеги көп экенин, таңгаларлык жаңылыктар али алдыда экенин үйрөнө албай койду. Врач залга киргенде полковник окуп бүткөн эле. Мен эмдеген аялыңыздын ден соолугу меникинен 1000 эсе мыкты экен, деди врач. Мындай демикме оору менен дагы 100 жыл жашаса болот. Полковник аны көңүлсүз карады. Эч сөз айтпастан конвертти сунду. Бирок врач алган жок. Башкаларга бериңиз, деди ал шыбырап. Полковник конвертти чөнтөгүнө салып койду. Жакшы күндөрдүн биринде кайтыш болом да, сизди тозокко ала кетем, доктор, деди аял бөлмөдөн чыгып келатып. Врач жооп берүүнүн ордуна акактай тиштерин кашкайтып тим болду. Стулду үстөлдүн жанына жылдырды да, кол чемоданынан жаңы дарылардын бир нече үлгүлөрүн алып чыкты. Аял аялдабастан ашканага чыгып кетти. Кофе ичип кетиңиз, азыр эле даяр болот. Жок, рахмат, деди врач рецепт жазып жатып. Мени ууландырууга кымындай да мүмкүндүк бербейм. Ашканада жүргөн аял күлүп калды. Жазып бүтүп врач рецептти үн чыгара окуп берди. Анткени анын колун эч ким окуй албасын билчү. Полковник оюн бир жерге топтоого аябай эле чымырканды. Аялы ашканадан чыгып келип, күйөөсү түндө кыйналып жатканын баамдады. Таңгамаал безгеги кармап калтырап чыкты, доктор, деди аял. 2 саатча граждандык согуш жөнүндө жөөлүп жатты. Полковник силтей түштү. Ал безгек эмес, деди өзүн колго алууга тырышып. Ишим чын эле куржун болгонуна көзүм жеткенде бирөөнүн көзүн карагым келбейт. Антип жашабай эле койдум. Ошентип коюп газеталарды алып келгени кетти. Гүлдөр үчүн рахмат, деди врач. Аянтка дейре чогуу барышты. Күн ысып асфальттар ээри баштаптыр. Врач коштошуп жатканда полковник ооз учунан кыжына сурады.
Сизге канча карызбыз, доктор? Азырынча карыз эмессиңер, деп врач далга таптап койду. Короз жеңгенде көпкө түшүрөм. Полковник Агустиндин досторуна баракчыларды бериш үчүн кийим тигүүчүлөрдүн ишканасына бет алды. Партиядагы жолдоштору өлтүрүлүп же шаардан айдалып, жума күндөрү каткабар күтүүдөн башка ныпым иш кылбай коколой гана башы калган полковник ушул ишкананы гана пааналачу. Күндүзгү аптаптан улам аялы ого бетер кайратына келди. Коридордогу бегонийлердин эски-үскү кийим-кечек салынган сандыктын жанында олтуруп алып, жок нерседен жаңы буюм жасап, көргөндү мээрин кандырган түбөлүктүү керемет жаратып жатты. Жеңден жака, учадан кадама, жең, аркыл түстөгү кайыктардан 4 бурчтуу эң сонун жамачы жасады. Ийнеликтер жагы тынбай чырылдайт. Күн кылкылдап батып баратты. Бирок ал бегонийлердин арасында кирип жок болуп кетерин аял көрбөй калды. Полковник кечинде үйгө келгенде гана баш көтөрдү. Мойнун кармалап мындай деди: "Мээм ачып акылым маң болду." "Мээң дайыма эле ошондой болчу", деди полковник. Ар түстүү кыйыктарды үйүп алып олтурганын көрүп, кошумчалап койду: "Тоңкулдакка окшоп калыпсың. Сени кийиндириш үчүн тоңкулдактын чыдамкайы гана керек", деди ал. Аркыл түстөгү 3 кесек матадан тигилген көйнөктү көргөзүп жатып. "Карнавалга барсаң, күрмөңдү чечип салып, көйнөкчөндө эле олтурсаң болот." Анын сөзүн кечки ибадатка чакырган коңгуроонун үнү бузуп кетти. Кудай Тааланын периштелери Дева Марияга кабар берди. Аял коурап, көйнөктү алып, уктоочу бөлмөгө басты. Полковник мектептен келатып, короз көргөнү келишкен балдар менен сүйлөштү. Эртеңкиге жүгөрү жок экенин эстеп, аялынан акча сураш үчүн уктоочу бөлмөгө кирди. "Бар болгону 50 центов эле калды окшойт", деди аялы. Ал Агустиндин кийим тикич машинасын сатып тапкан акчасын жоолугунун учуна түйүп, матрастын астына кармачу. 9 айдан бери өздөрүнө жана корозго үнөмдөп жумшап келатышкан акча болчу. Азыр 20 центавадан 2 жана 10 центавалык бир монета калган эле. "Бир кадак жүгөрү ал", деди аялы. "Калганын эртеңкиге кофе, 4 унция быштак ал. Анча болду алтын жалатылган пил жетелеп келип, эшиктин алдына байлап коеюн", деп полковник кир какшыкка салды. "Жүгөрү эле 42 центава турат да." Ойлонуп калышты. "Короз жаныбар да, демек чыдай турат", деди аялы. Полковник туталанып турганын көрүп, оозу жап болду. Полковник керебетке чыканактай олтуруп, алаканындагы монеталарды шыңыратып жатты. "Кеп менде эмес", деди бир саамдан соң. "Мага койсо бүгүн эле мууздап сорпо жасамакмын. 50 песога ашказанды кадимкидей бузуп алса болот." Ал бир саамга унчукпай калып, мойнуна конгон чиркейди чаап өлтүрдү. Кайрадан аялына кайрылды. "Жанагы шору арылбаган балдарга боорум урuyт. Алар биздин короз утат деп акча топтоп жүрөт да." Эми аялы ойго батты. Ал бөлмөнүн ичине чымын-чиркейге каршы дары-дармек чачып жатты. Полковниктин көзүнө аялы үйдөгү арбактарды кеп кеңешке чакырып жүргөндөй көрүнүп кетти. Акыр аягы дары сепкичте литографиялуу кичинекей янтарга койду да, моймолжуган көзү менен эринин моймолжуган көзүнө телмире карады. "Жүгөрү эле сатып ал", деди аялы. "Кудай Таала маңдайга жазганын көрө жатабыз да. Каниет карын тойгузат. Каниет карын тойгузат деген калетсиз кеп белем", деп полковник кийинки жумада тамакка олтурган сайын кайталап жүрдү. Эки ускудан жаңы буюм жасоого аябагандай уста болуп калган аялы жок нерседен тамак жасоону үйрөнүп алгандай эле болду. Октябрь тыныгууну узартты. Жылуулук да уйкусоо менен башталды. Мемирей тийген күндүн нуруна шыктанган аял 3 күн кечкурун чачы менен алек болду. "Салтанаттуу кызмат башталды" дейт, деди полковник аялы узун көгүш чачтарын анда-санда бир тиши бар мүйүз тарагы менен тарана баштаган күнү. Аял эртеси кородон тизесине ак шейшеп салып, ооруп жатканда пайда болгон биттерди майда тиштүү тарак менен түшүрүп жатты. 3-күнү күнү башын лаванда кошулган суу менен жууп, чачы кургаган соң желкесине түйүп төнөп койду. Полковник короздорду деле ойлоп туруп алды. Түндөсү уйкусу качып асма тордо жатканда да короз оюнда турду. Шаршемби күнү корозду таразага тартып көрүштү эле, салмагын жоготпоптур. Ошол күнү Агустиндин жолдоштору полковник менен коштошуп жатып, короз сөзсүз жеңет деп бир ооздон чурулдашты эле. Полковник да табына келе түшкөндөй болду. Аялы эринин чачын тегиздеди. "Сен мени 20 жылга жашарттың.
деди полковник башын кармалап көрүп. Туура айтып жатат деп ойлоду аял. Жакшы болуп турганда өлүктү да тирилте алам, деди ал. Андай учур көпкө созулбады. Саат менен сүрөттөн башка сатканга да эч нерсе калбады. Бейшемби күнү кечинде тамак аш түгөнө жаздап калганда аялдын чыйпыйы чыкты. Анча эле санааркаба, деп полковник жубата сүйлөдү. Эртең почта келет. Эртеси врачтын кабинетинин жанынан катар күтүп турду. Самолеттон өтөрү жок, деди полковник почта салынган мүшөктөн көзүн албай. Ал Европага бир түндө эле учуп бара алат экен деп уктум. Бара алат, деди врач журнал менен желпинип жатып. Полковник почта инспекторунун катердин келишин күтүп турган адамдардын арасында турганын көрдү. Инспектор катерге биринчи болуп чыкты да капитандан чапталган конверт алды. Андан соң палубага көтөрүлдү. Почта салынган мүшөк нефт куюлган 2 бочканын ортосунда байлануу эле. Бирок самолетто учуу коркунучтуу, деди полковник. Ал почта инспекторун бир саамга көз алдынан жоготуп жиберип, көп өтпөй эле ал соодагердин суу куюлган кооз бөтөлкөлөр тизилген арабасынын жанында турганын көз чалды. Адамзат прогресстин акысын төлөп бериши керек. Катерге караганда самолетто учкан коопсузураак, деди врач. 20 000 фут бийиктикте не бир бороон чапкын коркунучсуз. 20 000 фут. Мынчалык бийиктикти элестетүүгө чамасы келбей таң калган полковник кайталап койду. Врач сөзгө кызыгып кетти. Ал журналды колу менен кыймылдатпай кармап турууга жетишти. Каруум толук экен, деди ал. Полковниктин көңүлү инспекторго бурулду. Ал көбүктөнгөн лимонадты сол колундагы стакан менен ичип жатканын байкады. Оң колунда почта мүшөгү бар болчу. Андан тышкары деңизде якордо турган корабльдер түнкү самолеттор менен такай байланышып турушат. Врач кебин улантты. Ушундай сактык чаралар көрүлгөн соң самолет катерге караганда кыйла эле коопсузураак. Полковник врачты карап койду. Албетте, деди ал. Самолетто учуш килемде олтургандай эле болсо керек. Инспектор түз эле аларды көздөй басты. Кокусунан эле полковник сургуч чапталган конверттеги адамдын ысымын окугусу келип, артка жалп бергенин өзү да байкабай калды. Инспектор мүшөктү ачып, врачка газета берди. Анан пакеттеги кат кабарларды накладная менен тактап чыгып, кат кабар алчу адамдардын жазылган ысымдарын окуй баштады. Врач газета окуп кирди. Баягы эле Суэц маселеси, деди ал макалалардын аттарын карап чыгып. Батыш позициясын алдырууда. Полковник макалалардын аттарына назар салууга чамасы келбеди. Анткени ашказаны ооруп, кыйналып чыкты. Цензура киргизилгенден бери газеталар Европа жөнүндө гана жазып калышты, деди ал. Европалыктар бизге келип, биз ал жакка барсак жакшы болмок эле. Ошондо ар ким өзүнүн өлкөсүндөгү жаңылыктарды билип турмак. Европалыктардын түшүнүгүндө Түштүк Америка гитара чертип, тапанча асынган мурутчан эркек киши. Врач газетадан баш көтөрбөй күлүп калды. Алар бизди түшүнүшпөйт. Инспектор врачка кат кабар берди. Калганын мүшөккө салып байлап койду. Врач каттарды алып жатып, алгач полковникти, анан инспекторду карады. Полковникке кат келген жокпу? Полковниктен мазасы кетти. Инспектор мүшөктү көтөрүп баратып, полковникке эч ким кат жазбайт, деди. Полковник күнүмүш адатына салып дароо үйүнө барган жок. Агустиндин жолдоштору газета окуп жатышканда кийим тигүүчү ишканада кофе ичип отурду. Өзүн катуу алдаган кишидей сезди. Аялына кур кол баргыча келерки жумага дейре күтө турууга да кайыл эле. Бирок ишкана жабылып, үйүнө кетүүгө аргасыз болду. Аялы жол карап турган экен. Эч нерсе жокпу? Деп сурады аялы. Жок, деди эри. Кийинки жумада ал адаттагыдай эле катер тосуп чыкты. Адатынча үйүнө кур кол кайтты. Көп эле күттүк, деди ал күнү кечинде аялы. 15 жыл кат күтүүгө сенден башка кишинин чыдамы жетмек эмес. Полковник газета окумак болуп асма турго кыйшайды. Нөмөттү күтүш керек, деди ал. Биздин номурубуз 1823. Биз күткөндөн бери бул номурга 2 рет лотереядан утуш чыкты, деди аялы. Полковник адатынча биринчи беттен акыркы бетке чейин кулактандырууларды да калтырбай бүт окуду. Бирок бул жолу ою бөлүндүү болуп, өзүнүн ардагердик пенсиясы көңүлүн өйүп туруп алды. Конгресс 19 жыл илгери закон кабыл алынгандан кийин ал закон полковникке тиешелүү экендигин аныктай турган актоочу процесс башталган болчу. Коменданттык саат башталганда газетаны окуп бүттү. Чыракты өчүрүп жатып, аялы уктай элек экенин байкап калды. Ошол кезинде сенде жокпу? Аял ойлонуп калды. Бар, кагаздардын ичинде жүрсө керек эле. Аялы желимчелин торун серпип салып,
шкафтан резина менен байланып, даталары боюнча чогултулган каттардын таңгактарын шкафтагы жыгач кутучадан алып чыкты. Согуштун ардагерлеринин пенсия алышына чечкин көмөктөшүү жөнүндө адвокаттык кеңселердин кулактандыруусун тапты. Адвокатты алмаштыр деп жүрүп тилим тешилмей болду, деди газетасынын кесиндисин күйөөсүнө берип жатып. Эмгиче акчаны алмак түгүл, ысырап кылууга да үлгүрмөкпүз. Индеецтерге окшоп, акчабызды табытыбызга салып, көрүүбүзгө кошула кетмек белек. Полковник 2 жыл мурунку газетанын кесиндисин окуп болуп, калганын үстүндө илинип турган көйнөгүнүн чөнтөгүнө салып койду. Адвокатты алмаштырыш үчүн да акча керек. Кеп ошондо болуп жатпайбы? Болбогон кеп. Аялы кескин каршы болду. Акыңды бизге пенсия кестирип бергенден кийин аласың. Кол Кудайдын мөөрү деп тил кат бермекпиз. Аларды ушинтип гана колго түшүрсө болот. Ишемби күнү полковник адвокатына жөнөдү. Адвокат асматордо беймарал чайпалып олтуруптур. Ал үстүңкү 2 гана орсок тиши бар, килейген негр боло турган. Ал жыгач тамандуу жеңил сандалын бутка салып, кабинетинин терезесин ачты. Терезенин түбүндө үйүлгөн кагаз, бухгалтердык эски эсептер, эски китептер жана Япарио официалдын кесиндилери. Инспектордун көзөмөлдөөнүн бюллетендери салынган чаң баскан пианола туруптур. Клавиши жок пианола үстөл катарда пайдаланылышы. Келген себебин айтуудан мурда полковник иштин абалына тынчсызданганын билгизди. Мындай иштер бир нече күндө эле оңой олтоң бүтө калбайт дебедим беле, деди адвокат полковникти угуп болуп. Ал мээ кайнаткан ысыктан шалдырап турган эле. Кеңейме креслонун артын түшүрүп алып, жарнама китепче менен желпинип, кыйшайып жатты. Үмүт үзүүгө болбойт деп, ишеничтүү адамдарым мага такай жазып турушат. Бул иш 5 жылдан бери созулуп келатат, деди полковник. Баягы бай кожонун таягы дегендей эле болду. Адвокат тар креслого май куйругу батпай, чебеленип жатса да, администратордук ишти чечүүнүн чатыштыгы тууралуу кызыл тилге салып саймедереп кирди. 15 жыл илгери мындай иш оңой олтоң бүтчү, деди ал. Ал кезде ардагерлердин муниципалдык ассоциациясы бар болчу. Ага 2 партиянын тең мүчөлөрү бүт кирчү. Ал куйкалап турган абадан терең дем алды да, азыр эле оюна келе калгансып, күч бирдикте, дей салды. Мен буга чыдай албайм, деди полковник өзүнүн жалгыздыгын алгачкы жолу түшүнүп. Почта күтүп жүрүп, жолдошторум бүт набыт болду. Адвокат кайталай берди. Закон өтө кеч кабыл алынды. Багыңыз бар экен. 20-ңызда полковник болдуңуз. Башкалар андай бакыттан куру жала калышты. Пенсияга акчаны кайдан алуу жөнүндө закондо бир ооз сөз болбогондуктан өкмөт бюджетти өзгөртүүгө мажбур болду. Баягы эле тарпы кеткен сөз. Аны уккан сайын полковниктин кыжыры келчү. Биз кайыр сурап олтурган жокпуз, деди ал. Кол куушуруп, ырайым тилеген жерибиз да жок. Республиканы коргош үчүн өмүрүбүздү сайган болчубуз. Адвокат желкесин кашыды. Айтканыңызда калет жок, полковник. Жакшылыкка жамандык деген ошол. Бул жалаңкат сөздү да полковник уга берип бышык кулак болгон. Биринчи жолу бул сөздө Нидерланд келишимине кол коюлгандыгын эстеди. Нидерланд келишимине кол коюлгандын эртеси өкмөт 200 офицер тарткан залалды төлөп берип, үйлөрүнө жетүүгө көмөк көрсөтүү жөнүндө убада берген күнү уккан болчу. Революциячыл батальон негизинен мектептен качып бараткан өспүрүмдөрдөн турчу. Алар Нидерландиядагы лагерде 3 ай бою күтүп жатышкан эле. Эптеп-сетеп үйлөрүнө келгенден кийин да саргара күтүп жүрүштү. Ошондон бери 50 жылга жакын убакыт өтсө да, полковник дагы деле көңүлү калбай көшөрө күтүп жүрөт. Эскерүү көксөсүнө көк таштай тийсе да, бусаам өзүн текебер кармады. Шадылуу кол менен кар жайган санын мыкчып, кардыккан добуш менен ошентип бир чечимге келдим, деди. Адвокат алда эмнеден сактангансып кулак түрдү. Эмне болгон чечим? Адвокатты алмаштырам. Сары балапандарын ээрчитип кабинетке өрдөк кирип келди. Кубалап чыкмак болуп, адвокат креслодон турду. Өз эркиңиз, полковник, деди негр, өрдөктөрдү кубалап жатып. Айтканыңыздай болот. Керемет иш жасоо колуман келсе, бул ижарада жашабас элем. Короого чыкчу каалганын оозуна жыгач менен тосуп коюп, креслого отурду. Менин уулум өмүр бою иштеп өттү, деди полковник. Үйүм аманатка коюлган. Пенсия жөнүндөгү закон адвокаттардын кардын кампайтчу булак болуп калды. Аны менден башкаларга айтыңыз. Адвокаттын чыйпыйы чыгып кетти. Акыры сентябрга чейин бүт акчамды сотторго кактырдым. Ачуум менен айтып албадымбы, деп полковник бушайман болуп түшкөн эле. Мен да ошону айтып жатам, деп адвокатты карап кетти. Бул ысык адамды акылдан адаштыруучудай.
Бир пастан кийин адвокат ишеним катты издеп үйдү үч көтөрдү. Эптеп-септеп эски уску тактайдан көтөрө салган үй сүрөйү күндүн чогуна какталып чыкты. Далайга дейре убараланып жатып адвокат пианоланын астынан бир таңгак кагаз алып чыкты. Мынакей, ал полковникке кирип басылган бир барак кагаз сунду. Көчүрмөнү жок кылуу жөнүндө менин ишеничтүү адамдарыма жазып жибериш керек. Полковник кагаздын чаңын арчып чөнтөгүнө салды. Өз колуңуз менен айырып салыңыз, деди адвокат. Жок, деди полковник. Бул менин 20 жылдык өмүрүм. Адвокат издөөсүн улантат деп күттү эле. Ал асма торго келип, терин арчыды. Анан күн тийип турган полковникте суроолуу карады. Мага башка документтер да керек, деди полковник. Кайсы? Полковник Буэндинанын тилгаты. Адвокат ийин куушурду. Аны берүүгө болбойт, полковник. Полковник кооптоно түштү. Ал Макондонун революциялык округунун казыначысы катары революциялык армиянын 2 чемодан толо казынасын эшекке жүктөп 6 күн тар жол тайга кашуу баскан болчу. Келишимге кол коюуга жарым саат калганда ачкадан өлгөн эшекти сүйрөп Нидерланд лагерине келген эле. Атлантика жээгиндеги революциячыл күчтөрдүн башкы интенданты полковник Аурелиано Буэндия ага тил кат берип, 2 чемоданды тең багынып бергенде өткөзүлчү буюм тайымдын тизмесине киргизген болчу. Ал деген өтө маанилүү документтер, деди полковник. Алардын ичинде полковник Аурелиано Буэндина берген тил катта бар. Аныңыз туура, деди адвокат. Бирок ал документтер миңдеген адамдардын жана мекемелердин колунан өткөндүктөн согуш министрлигинин кайсы департаментинде жатканын бир Кудай өзү билет. Андай документтер чиновник аттоонун көңүлүн бурбай коймок эмес, деди полковник. Кийинки 15 жылдын ичинде чиновниктер да далай ирет алмашты, деди адвокат. Андан бери 7 президент которулду. Ар бир президент өз кабинетин жок эле дегенде 10 жолу алмаштырды. Ар бир министр өз чиновниктерин кеминде эле 100 ирет которгону эсиңиздедир. Бирок ал документтерди эч ким үйүнө көтөрө кеткен жоктур, деди полковник. Ар бир жаңы чиновник ал документтерди өткөзүп алып турду да. Адвокат эмне дерин билбей айласы кетти. Ал кагаздар министрликтен күнү бүгүн кайра чыккан күндө да биз ал тизмеге кошулгуча далай заман өтөт. Баары бир, деди полковник. Бул былык дагы 100 жылга созулат. Баары бир, көптөн үмүт эткен андан кур калбайт. Полковник залдагы кичинекей үстөлдүн үстүнө бир топ сызыктуу кагаз, калемсап, соргуч кагаз, сыяч элек койду. Кези келсе аялы менен кеңешип туруш үчүн уктоочу бөлмөнүн эшигин ачык калтырды. Аялы дуа окуп, теспе тартып жатты. Бүгүн кайсы күн? 27 октябрь. Полковник жеңил дем алыш үчүн түз олтуруп, калемсап кармаган колун сыя соргуч кагазга коюп, кыскасы мектепте үйрөнгөндөй ынтаа менен жазып жатты. Үйдүн ысыгы думуктуруп ийди. Чекесинен аккан тер кагазга тып-тамды эле. Полковник дароо сордурду. Кагаздын бетине жайылып кеткен сөздөрдү оңдоюн десе, чамбылала болуп жатып калды. Бирок ал анча кейиген жок. Белги коюп кагаздын четине бардык укугум сакталган деп жазды. Андан соң жазган абзацты кайра окуду. Мени тизмеге качан кошушту эле? Аялы дуа окуганын токтотпой туруп ойлоно калды. 1949 жылдын 2 августунда ошол замат жамгыр жаап кирди. Полковник Манавурдагы мамлекеттик мектепте үйрөтүшкөндөй кылып, барактын бетин ири тамгаларга толтурду да койду. Анан экинчи барактын теңине чейин жазып жана кол койду. Катты аялына окуп берди. Ал болсо ар бир сүйлөмдү жактырган кыязда башы ийкеп угуп жатты. Катты бирөөлөр машинкага басып берсе жакшы болор эле. Антпейм, деди полковник. Ар кимден сурана берип, тажаптап бүттүм. Ал жарым саатка дейре чатырдагы пальма жалбырактарына жаан төгүп турганын угуп жатты. Шаардан кыян жүрүп кетти. Комендант сааты башталганда адаттагыдай шыптан тамчы тама баштады. Мурда эле ушинтсе болмок, деди аял. Өз ишин бүтүргөндөн өтөрү жок. Али да болсо кеч эмес, деди полковник тамган тамчыга кулак түшөп. А балким маселе үйүбүздү аманатка койгон мөөнөткө бүткөнчө чечилип калар. Ага чейин дагы 2 жыл күтүш керек, деди аялы. Полковник чырак жагып, тамчы тамган тешикти тапты да короздун табагын тосуп коюп, уктоочу бөлмөгө кирди. Тамчы болсо каңылтыр табакка чулпулдап тамчы атты. А балким алар акчасын батыра калыш үчүн ишти январга чейин бүтүрүшөр, деди да өз оюна өз ишине түштү. Ага чейин Агустиндин өлгөнүнө 1 жыл толуп, экөөбүз киного бара алабыз. Аялы жылмайып койду. Мультипликация кандай болорун да унутуп калдым.
Полковник желимче тор жамылып жаткан аялы жакты карап койду. Акыркы жолу кинода качан болдуң эле? 31-жылы, деди ал. Мушташ болчу эле? Анысын кашайып биле албай калдым. Арбак кыздын маржандарын уурдамак болгондо жаан куюп келген болчу. Жаанда мемирей түшүштү. Полковник ичи ооруй баштаганын сезди, бирок чочулаган жок. Буйруса октябрь аяктарына аз калды. Жылуу төшөгө оронуп алып уктап жаткан полковник аялынын коңуругунан улам ойгонуп чукуранды. Аялы ойгонуп кетти. Ким менен сүйлөшүп жатасың? Эч ким менен, деди полковник. Макондодогу чогулушта биз туура эле айткан экенбиз. Ошол оюма түштү. Полковник Аурелиано Буендияга багынба деген болчубуз. Ошондон соң баары күмжан болду. Жаан бир жума бою тыгып турду. 2-ноябрда өлгөндөргө бата кылуу күнү. Аялы полковниктин тилин албай Августиндин мүрзөсүнө гүл койду. Мүрзөдөн келгенде кайрадан оорусу кармады. Ал жума катуу кыйнап койду. Полковник араңдан зорго чыдаган октябрдын 4 жумасынан да кыйын болду. Врач келип оорулуу аялды көрдү да бөлмөдөн чыгып баратып, мындай жеңил желпи оорулууларга көңүл бура берсем, шаардыктардын бирин калтырбай өлүмгө кириптер кылмакмын деди. Бирок полковник менен жалгыз калып сүйлөшкөндө аялыңыз катуу, режим сактабаса болбойт деп эскертти. Полковниктин оорусу күчөгөндөн күчөдү. Бир нече саат бою муздак терге чөмүлүп, дааратканада олтурууга аргасыз болуп, ичеги карды ирип-чирип, ылжырай баштаганын сезип жатты. Баарына кыш күнөөлүү деп өзүн өзү жооткотту. Жаан басылар менен баары өз жайына келет. Кат келгенге дейре аман эсен болоруна чын эле ишенчү. Эми ал эптеп күн көрүүнүн амалын ойлоп, башын катырчу кези келди. Айласы куруп ататынча коңшу дүкөндөрдөн карыз сурады. Эмки жумага чейин эле, дечү ал өз сөзүнө өзү ишенкиребей. Жума күнү анча-мынча тыйын тыпыр келмек эле. Аялы бир аз тыңый түшкөндө күйөөсүнө жан ачыды. Тейиң жок, оркой эле сөөгүң калыптыр. Сөөгүмдү сатсам деп жүрөм, деди полковник. Кларнеттер фабрикасынан кардарлар чыкты. Полковниктин эси дарты эле кат болду. Сөөк сагынын сыздап ооруганынан уйку бетин көрбөй, күтүлбөс күйүттө жүрсө да, үй тиричилиги жана короз менен алпурушуп, эси эки болду. Ноябрдын 2-жарымында 2 күн ач калган корозун көрүп, өлүп калбагай эле деп чочулады. Июль айында мештин үстүнө илип койгон аз гана бурчак эсине түштү. Кабыгын тазалап, бурчакты короздун табагына салды. Бергел, деди аялы. Азыр, деди полковник короздун көзүн албай. Ач карын тамак тандабайт. Ал бөлмөгө киргенде аялы керебеттен өйдө болууга аракеттенди. Тулку бою дары чөп чыттанат. Ар сөзүнө басым жасап, мындай деди. Азыр эле короздун көзүн тазала. Аялы ушинтип айтарын полковник көптөн бери күтүп жүргөн. Бул учурду уулу атылып, корозду сактап калайын деген бүтүмгө келген күндөн бери күтүп жүрчү. Аялына берчү жообу да белен эле. Азыр эртерээк, деди ал. 3 айдан кийин короздор урушчу мезгил келет. Ошондо аны бир топ кымбат сатабыз. Кеп пулда эмес, деди аялы. Корозду эмне кылсаңар өзүңөр билгиле деп балдардын колуна салып бер. Мен аны Августин үчүн гана кармап жүрөм. Полковник бул шылтоону көптөн бери кандап жүргөн. Короз жеңип чыккандыгы жөнүндө уулубуз ырахатка батып, баарлашып жатканын элестетип көрчү. Аял уулун эстеди. Уулубуз каргыш тийген короздун айынан өлүмгө дуушар болду, деп алкынды аялы. 3-январда үйдөн чыкпаганда балким өлбөй калмак. Илмиген сөөмөйү менен калга тарапты көргөзүп, кебин улады. Тетиги ченде корозун колтугуна кысып турганы эмдигиче көз алдымда. Тобокелге салып туруп, галерага барчу болбо, деп какшансам, галера короздор урушчу атайын жай. Галерага барчу болбо деп какшансам, бүгүн кечинде алтынга көмүлөбүз, деп күлүп туруп албадыбы? Аял шылкыны куруп керебетке жантайды. Полковник аялынын башына жаздык койду. Экөөнүн оп-окшош көздөрү чагыла түштү. Кыймылдабай эле жатууга аракет кыл, деди кышылдап дем алган аялына кайрылып. Аялы эсинен тана түштү. Бир окумда акылына келип, дем алуусу оңолгондой болду. Мунун баары оозубуз ашка жарыбагандыктан, деди аялы. Өзүбүз жебей корозго бергенибиз чоң күнөө. Полковник шейшептин учу менен аялынын чекесин сүрттү. 3 ай эптеп чыдарбыз. 3 айга чейин эмне жейбиз? Билбейм, деди полковник. Ачкалыктан өлсөк эмгиче өлөт элек го. Короз бош табактын жанында кадимкисиндей кой коюп турду.
Полковникти көрөр замат таажысын силкилдетип, кадимки азап сыңары чулдургандай болду. Полковник көңүл айткансып, турмушуң түшкөр кыйын нерсе, агайын, деп жылмайып койду. Полковник ошентип коюп, сыртка чыкты. Ал эч нерсеге баш катырбай, оор абалдан чыгуунун амал айласы жөнүндө да ойлонбой, чак түштө бет келде шаар аралап жүрдү. Ээн көчөлөр менен баса берип, өлөрчө чарчаганын сезгенде гана үйүнө кайтты. Күйөөсүнүн келгенин көрүп аялы чакырып алды. Эмне демексиң? Аялы жер караган калыбында, саатты сатсак дейм, деди. Полковниктен ою да ошондо болчу. Альвара соодалашпай туруп эле 40 песо берерине көзүм жетип турат, деди аялы. Ал кийим тигүүчү машинканы кантип сатып алганы эсиңдедир? Аял кийим тиккич Агустиндин кожоюну тууралуу кеп салган эле. Эртең сүйлөшүп көрөйүн, деди полковник. Эрте күндү кеч кылбасаңчы, деди аялы. Саатты ага азыр эле алып барып бер, үстөлгө коесуң да мындай дейсиң. Сага саат сатканы келдим. Ал айттырбай түшүнөт. Полковник тамагы боолуп өзүн жаман сезип кетти. Ал өзү көчөгө чыгып, табыт сүйрөп жүргөнгө эле барбар деп полковник моюн толгоду. Колтугума бирдеме кысып жүргөнүмдү көргөндөр мыйыгынан жылмайып, ушак жаадырышы турган кеп. Антке менен бул жолу да аялы айтканынан кайткан жок. Дубал саатты газетага ороду да эрине карматты. 40 сомсуз үйгө келчү болбу? Полковник түйүнчөктү мойнуна кысып, кийим тиккич ишканага жөнөдү. Эшиктин алдында Агустиндин жороо жолдоштору олтурушуптур. Алардын бири олтуруңуз деди эле полковник абдары түштү. Рахмат, мен бир аз эле. Ишканадан Альвара чыга келди да коридордо тартылып турган зымга суу болгон бир такта мата жая баштады. Альвара көзү дайыма жалжылдап турган бакубат жигит боло турган. Алдагы полковниктин отуруусун өтүндү. Полковник абдан эле көтөрүлүп калды. Орундукту калганын жанына жылдырып, саатты сунуш кылайын деп Альваранын эң алышын күттү. Көп өтпөй чогулгандар негедир сабырсызданып турушкандарын байкап калды. Силерге жолтоо болгон жокмунбу? Жигиттер жок деп чуулдап жиберишти. Кимдир бирөө анын кулагына шыбырады. Августин жазган баракча табылды. Эмне жөнүндө экен? Баягы эле маселелер. Баракчаны ага көрсөтүштү. Ал аны чөнтөгүнө салып, үн сөзсүз мелтиреди. Түйүнчөктү мыжып жатып, аны карап калышканын байкап калды. Ого бетерселейди. Түйүнчөгүңүздө эмне бар, полковник? Полковник Германдын кызыга караган көзүн карабаска аракеттенди. Эч нерсе жок, деп калп айтты. Саатымды оңдото алайын деп немиске алып баратам. Полковник саатты колунан чыгарбады, ооз да ачпады. Эмнегедир эле кызарып кетти. Жанындагылар жалап киришти. Германга көрсөтүп алыңыз, полковник. Ал механиканы 5 колунда эле билет. Мен аны убара кылгым келбейт. Кайдагы убаракерчилик, деди Герман саатты алып жатып. Немис колун тийгизбей туруп эле акысына 10 песо кагып алат. Саатты алып ишканага кирип кетти. Альвара машинасы менен бирдеме тигип жатыптыр. Арыракта дубалдын жанында бир кыз топчу кадап олтурат. Дубалдын өйдө жагында гитара илинип, андан жогору саясат жөнүндө сүйлөшүүгө болбойт деп балчайып жазылып турат. Саатсыз калган полковник эмне кыларын билбей калды. Бутун орундуктун туура жыгачына койду. Ишиңиз бокко, полковник. Бок? Полковник селттей түштү. Боктонбосоңуз экен. Альфонсо полковниктин ботинкесин жакшылап көрүп алайын деп мурдуна түшүп кеткен көз айнегин оңдоп койду. Мен ботинке жөнүндө айтып жатам, деди ал. Лакталган ботинкеңизди кийип алгансыз го. Боктобой эле айтсаңыз болмок, деп полковник лакталган ботинкесинин таманын көргөздү. Муну кийип жүргөнүмө 40 жыл болду. Ушуга дейре бир да жолу бого сөз уккан эмес. Герман ишканадан бүттү деп кыйкырды. Ага удаалаш сааттын коңгуроосу кагылды. Коңшу үйдөн кимдир бирөө дубалды ургулап, аялдын үнү чыкты. Гитарага тийбегиле, Агустиндин өлгөнүнө 1 жыл боло элек. Бары тең күлүп калышты. Ал сааттын коңгуроосу. Герман түйүнчөк алып чыкты. Саатыңызды оңдоп койдум. Кааласаңыз кошо барайын. Саат тийилбесе болбойт. Полковник болбой койду. Канча карызмын? Кабатыр болбоңуз, полковник, деди Герман. Чогулгандар тарапка баратып. Акысын январда короз төлөйт. Полковник ыңгайлуу учурдан пайдалангысы келди. Мен сага бирдеме сунуш эткени турам. Эмнени? Корозду сага белекке берем. Полковник жарданып турушкандарды кун коюп карады. Корозду баарыңарга тартуулайм. Герман ага таңдана карады. Мен картайдым. Полковник кебин улады. Үнү кайраттуу жана ишеничтүү чыкты. Мен өз жоопкерчилигимди жакшы түшүнөм. Бир нече күндөн бери короз өлүп калабы деп жүрөк заада болуп жүрөм. Чочубаңыз, полковник, деди Альфонсо. Бул кезде короздордун канаты өсөт.
Ошондон улам корозуңуз сезгенип калса керек. Бир айдан кийин айыгып кетет, деп Герман сүрөп кетти. Баары бир аны бага албайм. Герман полковникти тешеттиктеди. Кулак салыңыз, полковник, корозду галерага өзүңүз алып барганыңыз оң. Полковник ойлонуп калды. Аны билем, ошондон улам эмгиче корозду багып жүрөм да. Күчүнүн жетишинче тиштене сүйлөдү. Короздордун урушканына дагы 3 ай калганы гана өкүнүчтүү болуп жатпайбы? Герман дароо түшүндү. Кеп эле ошондо болсо анын жарасы жеңил, деди. Анын сунушун баары тең колдоп чыгышты. Полковник кечинде түйүнчөгүн колтугуна кысып үйүнө келгенде аялы "Саткан жоксуңбу?" деди көзүнөн чаары чыгып. "Саткан жокмун", деп жооп кайтарды полковник. Эми ага капаланып бекер. Корозду балдар бакмай болду. Кое туруңуз, ашына, менин кол чатырымды ала туруңуз. Донсабас кеңсесинин дубалына оюп орнотулган шкафты ачты. Ат жабдыктары, өтүк, үзөңгү, тизгин, темир, тепки башаламан болуп жатат. Жогорку текчеде бир нече кара кол чатырлар жана аялдын күндөн сактануучу кооз кол чатырлары бар экен. Өткөн апаттын салдары, деп ойлоду полковник. Рахмат ашына, деди терезе такчага таянып туруп. Күн ачылгыча күтө турам. Донсабас шкафты ачкан жок. Электр желдеткичинин коңур салкын элеби жибеп тургудай кылып жазуу үстөлүнө олтурду да яшиктен кебезге оролгон теринин алдына дары куюучу шприцти алып чыкты. Полковник жаан жаап жатканда коргошун түспөлдөшүп көрүнгөн бадам дарагын карап турду. Көчөдө жан киши көрүнбөйт. Сиздин терезеңизден жаан бир кызыктай көрүнөт экен. Бул жерде эмес, башка бир шаарда жаап жаткансып. Кайда карасаң да жаан деген жаанда, деди Донсабас. Айнек төшөлгөн жазуу үстөлүнө шприцти кайнатып кирди. Шаар эме бок болду го. Полковник ийин куушуруп койду да жашыл плитка төшөлүп, гүлдүү кездемелер менен капталган мебель бар кеңседе аркы терки баса баштады. Төр жакта туз салынган мүшөктөр, бал салынган чаначтар, эр токум чачылып жатат. Менимче андай эмес, деди полковник. Ал бутун учкаштырып отурду да пекене бойлуу адам бүкчүйүп олтурган жазуу үстөлүнө көз чаптырды. Шишимик тартып, тейи жок, көзү нурсуз. Врачка көрүнбөсөңүз болбойт ашына, деди Донсабас. Раматылык жердегенден бери чүнчүй түштүңүз. Полковник башын көтөрдү. Өзүмдү кадымкыдай эле сезип жүрөм. Донсабас суунун кайнаганын күтүп турду. Мен деле оңуп кеткен жерим жок, деди муңканган үнү менен. Сиз бактылуусуз. Керек болсо жез тепкени да чайнап саласыз. Жүн басып, күрөң мең жайнап чыккан колун кунт коюп карады. Аты жок колуна нике шакектен башка асыл кара ташы бар шакек салып жүрчү. Ооба, чайнап салам, деди полковник. Донсабас төркү үйдүн кабылгасы тарапка бурулуп, аялын чакырды. Андан соң өзүнүн кантип тамактанары жөнүндө муңкана сүйлөдү. Көйнөгүнүн чөнтөгүнөн кичине шише алып чыгып, буурчактай болгон ак таблетканы үстөлдүн үстүнө койду. Дайыма дары-дармек алып жүргөндөн өткөн азап жок экен, деди ал. Чөнтөгүңө өлүм салып жүргөнсүп кетесиң. Полковник үстөлгө келип таблетканы алаканына салып көпкө карап калды эле, Донсабас даамын татып көрүүнү сунуш кылды. Муну кофеге кошуп ичсе болот, деди Донсабас. Бул деген канты жок шекер. Түшүнүктүү, деди полковник. Оозу кермек даамданып кеткенин сезип, коңгуроосу жок коңгуроонун үнүндөй экен да. Аялы укол сайгандан кийин Донсабас үстөлгө чыканактап, алаканы менен бетин басты. Полковник эмне кылаарын билбей калды. Аял электр желдеткичин иштетти да, аны сейфтин үстүнө коюп, шкаф жакка басты. Эмнегедир эле кол чатырларды көргөндө өлүм эсиме түшөт, деди аял. Полковник кулак салды. Бүгүн почта тосуп үйүнөн 4-тө чыккан болчу. Бирок жаан жаап келип, Донсабастын кеңсесине корголгон эле. Катерлердин гудогу угулганда жаан дагы эле төгүп турган экен. Көп эле кишилер ажалды аялга салыштырышат экен. Донсабастын аялы кебин улады. Ал күйөөсүнөн бою узун, кабелтең, эрдинин үстүндө жүн баскан меңи бар, желдетмеге окшоп ызылдай сүйлөйт. Бирок мен аны башкача элестетем. Шкафты жаап полковникке бурулду. Менимче ажал такалуу айбан кейиптенген нерсе болуш керек. Болсо болор, деди полковник. Бул дүйнөдө эмнелер гана болбойт. Клёнкасмал плаш кийген почта инспектору ушул тапта катерге чыгып баратса керек деп ойлоду полковник. Адвокатты алмаштырганына 1 ай болду. Жооп келип калышы да ыктымал. Донсабастын аялы ажал жөнүндө бежирип жатып, полковник аны укпай олтурганын эми гана байкады. Ашына, деди ал. Бирдемеге бушайман болуп турасызбы? Полковниктин ою чорт үзүлдү. Ооба, ашына. Саат 5 болуп калса да корозго укол жасалбаганына сарсанап атып турам. Аял таң калды. Кишиден бетер. Корозго да укол салчу беле?
деп жиберди ал. Ушундай да маскарачылык болобу? Дон Савас чыдабай кетти. Туталанып аялын жекирди. Бир пас оозуңду жаба турчу. Аялы чын эле колу менен оозун жапты. Жарым сааттан бери акмактын сөзүн сүйлөп, ашынанын башын айланттың. Анткен эткен жок. Полковник каршы болду. Аял эшикти тарс жапты. Дон Савас лаванда жыттанган бет арчысы менен мойнун сүрттү. Полковник кайрадан терезенин жанына басып барды. Жан басыла элек, ээн аянтта узун бутту туук гана баратыптыр. Корозго чын эле укол жасашабы? Ооба, деди полковник. Кийинки жумадан тартып машыгуу башталат. Бул акылсыздык, деди Дон Савас. Аны кылчу сиз эмес. Туура айтасыз, деди полковник. Бирок ал короздун башын жулуп салыш керек дегенди билгизбейт да. Жеткен акылсыздык, деди Дон Савас терезе тарапка баратып. Кышылдап кыйнала дем алды. Анын чүңүрөйгөн көзүн көрүп, полковниктин боору орду. Тил алыңыз ашына, деди Дон Савас. Корозду сатып ийиңиз. Болбосо өтө кеч болуп калат. Өтө кечигүү деген эч качан болбойт, деди полковник. Акылга салыңыз, деди Дон Савас. Сиз ошондо 2 коёнду бир чабасыз. Биринчиден бардык түйшүктөн кутуласыз. Экинчиден 900 песолу болосуз. 900 песо? Полковник чочуп кетти. 900 песо? Полковник ойлонуп калды. Мага ошончо акча берет деп ойлойсузбу? Ойлобойм, деди Дон Савас. Катуу ишенем. Революциячыл армиянын казынасын өткөзгөндөн бери полковник мынча көп акчаны кармап көргөн эмес. Дон Савастын кеңсесинен чыкканда ичи бурап ооруп чыкканын сезди. Бу жолу ичи аба ырайынын бузулганынан улам оорубаганын да билди. Почтадан түз эле инспекторго жөнөдү. Мага авиапочта менен шашылыш кат келмегеле. Инспектор конверттердин бирин койбой карап чыкты да үндөбөстөн каттарды кайрадан ордордуна койду. Алаканын чапкылап полковникке сырдуу тигилди. Бүгүн мага кат келмек, сөзсүз. Инспектор ийинин кушуруп койду. Өлүм гана айттырбай келет, полковник. Ал келгиче аялы жүгөрү ботко бышырып коюптур. Унчукпай олтуруп тамактанды. Кашыктагыны оозуна салат да көпкө ойлонуп калат. Ороп ара отурган аялы бир бале болгонун туйду. Сага эмне болду? Пенсиямдын тагдырын чечкен чиновник жөнүндө ойлонуп кеттим. Полковник чынын айткан жок. 50 жылдан кийин экөөбүз топурак жамынып, көмүрдөй көрдө жай баракат жаткан болобуз. Ал шорду болсо жума сайын ага пенсия бербегенин билбей, мага окшоп маң болот. Жаман жышаан, деди аялы. Бул сенин начарлай баштаганыңдын белгиси. Кайтадан ботко жеп кирди. Бирок биткеден кийин күйөөсү мурункудай эле ойго батып отурганын байкады. Боткону муздай элегинде жеп салсаңчы. Даамдуу экен, деди полковник. Жүгөрүнү ким берди? Короз, деп жооп кайтарды аялы. Ишканадагы балдар корозго деп итабар жүгөрү алып келишиптир. Бир азын өзүбүзгө калтырдым. Ооба, полковник күрсүнүп койду. Бу турмуштун биз билбеген жагы толтура тура. Мештин жанында байланып турган корозду карап койду. Эмнегедир башкача көрүнүп кетти. Аялы да корозго тигилди. Бүгүн балдарга таяк ала жүгүрдүм, деди аялы. Короз бастырыш үчүн картаң тоог алып келишиптир. Анын эмнеси бар экен, деди полковник. Кыштактагылар полковник Аурелиано Буэндияга кыздарын ээрчитип келишчү. Азил кеп аялына жагып калды. Короз чулдурап койду эле, алыстан адамдын коорундай угулуп кетти. Кээде короз сүйлөп жибереби деп да ойлоп кетем, деди аял. Полковник кайрадан корозду карап калды. Орошоң корозубуз бар. Ботко жеп жатып оюнда бирдемелерди эле эсептеп жатты. Бизди 3 жылга тамак-аш менен камсыз кылат. Кыялды жей албайсың. Кыял, деди аял. Кыялды жей албайсың, бирок ал ашына Савастын керемет таблеткаларындай болуп ач калтырбайт, деди полковник. Полковник түндөсү чабалактап, жакшы уктай алган жок. Бирдеменен эле эсеп кысабын алып жатты. Эртеси түшкү тамакка да аялы жүгөрү ботко жасады. Өзү болсо башын көтөрбөй, бир ооз сөз сүйлөбөй ботко жемиш болуп жатты. Буга өзү себепкер экенин полковник тойду. Эмне болду? Эч нерсе болгон жок, деди аялы. Алдоочу кезек аялына келгенин полковник түшүндү. Аялынын көңүлүн көтөрөйүн деди эле, ал укмаксан болуп койду. Маркумдун кайтыш болгонуна 2 айдын жүзү болсо да энесине көңүл айтпаганыма кейип жүрөм. Аялы өлүк чыккан үйгө ошол эле күнү кечинде барды. Полковник аялын жолго чыгарып коюп, музыка жаңырган кинотеатрга бурулду. Анхель аксакал үйүнүн жанына олтуруп алып, 12 жолу коңгуроо кагып эскертсем да киного кимиси таап барар экен деп кечеге серп салып олтуруптур. Жаш балдардын ызы чуусу, кулак тундурган музыка, киребериштеги алакандай жерге түшкөн жарык нур кошул ташыл болуп өзгөчө маанай түзүп турат. Кайдан жайдан бир бала жыгач мылтыгын полковникке кезеди.
Короз кандай, полковник? Полковник кол көтөрдү. Жакшы эле. Имаратта жарым түндөгү эр көрбөгөн кыз деген ала кула жарнама илинип туруптур. Эр көрбөгөн кыз бир жагыптасы ачык сый көйнөк кийип турат. Полковник те алыстан чагылган жарк-журк этип, күн күркүрөгөнгө чейин кинотеатрдын жанында басып жүрдү. Анан аялын тосуп чыкты. Аялы маркумдун үйүндө жок экен. Үйүнө да келбептир. Дубалдагы саат токтоп калыптыр. Ошентсе да полковник коменданттык саат чукулдап калганын баамдады. Чагылган шаарга жакын жерден чартылдагандай болду. Аялын издеп чыкмай болду эле, ал кирип келди. Полковник корозду уктоочу бөлмөгө алып барды. Аялы үй кийимин кийип залга чыкса, полковник саатты жүргүзүп, коменданттык саатка тууралап коеюн деп сигнал күтүп туруптур. Кайда болдуң? Деп сурады полковник. Тиякта, деди аялы. Күйөөсүнүн көзүн ала качып, чылапчындан бир стакан суу алды да уктоочу бөлмөгө басты. Бүгүн эртелеп жай баштаары кимдин оюна келиптир. Полковник унчуккан жок. Коңгуроонун үнү угулганда саатты туралады да терезени жаап, стулду ордуна жылдырды. Уктоочу бөлмөгө кирсе, аялы теспе салып, дуа окуп отуруптур. Суроомо жооп берген жоксуң, деди полковник. Кайсы суроого? Кайда болдуң? Тиякта отуруп калдым, деди аялы. Көптөн бери үйдөн чыга элекмин го. Полковник асма тур дийлди. Калганы жаап, чымын-чиркейди өлтүрүүчү дар-дармек септи. Чыракты ордуна койду да төшөккө жатты. Сени түшүнбөй койдум, деди муңайымдуу. Кембагалдыктын жаман жери каратып туруп калп айтканга үйрөтөт экен. Аял терең күрсүндү. Анкел аксакалда болдум. Нике шакекти өткөзүп, карыз сурайын дегем. Ал эмне деди? Көздүн карегиндей актоочу кымбат баалуу нерсени өткөзүү күнөө болот деди. Желимчи торду түшүрдү. Мурда күнү саатты сатууга аракеттенгем. Эч ким албай койду. Азыр цифралары күйүп турган жаңы сааттарды да насыяга сатып калышыптыр. Андай сааттардан түн ичинде да убакыт билип алса болот экен. Баш кошкондоруна 40 жыл толуп турмуштун азап тузугун чогуу тартышса да, аялын акырына дейре биле албаганын полковник эми гана түшүндү. Кыязы алардын сүйүүсү да эскиртип элем. Сүрөттү сатып алчу киши да чыкпады. Биздегидей сүрөт баки журтта бар экен. Кала берсе түрктөрдүн дүкөндөрүнөн да барып көрдүм. Полковниктин итатайы тутулду. Демек ачкалыктан өлөрүбүздү жумурай журт билиптир да. Чарчап бүттүм, деди аял. Эркектер тиричилик жөнүндө ойлошпойт. Коңшулар бизди ачка олтурат экен дешпесин деп, канча жолу кара казанга таш салып кайнаттым дейсиң. Полковник кызара түштү. Бул кордук, деди ал. Аялы желимчи торду кайрып коюп, асма турга келди. Куулук шумдукту жыйыштырып коюш керек, деди ал. Орну жашырсаң өлүм ашкере кылат дегендей, баарына тоюп бүттүм. Үнү ачуулуу чыкты. Полковник жумган көзүн ачпады да сунган бутун тартпады. 20 жылдан бери шайлоо болгон сайын кысыр уйдун оозун беребиз деп такай убада берип жатышат. Биз болсок жалгыз балабыздан ажырап калдык, деп улантты аялы. Күткөн күнүбүздүн акыр аягы ушу болду. Мындай жемеге полковник небак бышык кулак болуп бүткөн эле. Биз өз парызыбызды өтөп жатабыз, деди ал. Сенатта отургандарда 20 жылдан бери өз карыздарын өтөп келатышат. Айына 1000 песо жалыйына алып, деп жооп кайтарды аял. Алыс барбай сабас ашынан эле алчы. Анын акчасы 2 кабат үйүнө да батпай калды. Ал шаарга тентип келгенде колунда кокон тыйыны жок соодагердин бири эмес беле. Мойнуна жылаан ороп алып, эл кыдырып жүрчү эле го. Ара чолодо дар-дармек сатып, анын ажалы диабет, деди полковник. Сенин ажалың ачкалык, деди аялы. Курулай короздонгондон курсак тойбосун түшүнсөң боло. Качанга дейре атуулук, супурасы курук боло бересиң. Үйдүн ичинде чагылган чартылдап, күн күркүрөгөндөй эле болду. Кулак тундуруп, аял теспесин издеп калды. Полковник жылмайды. Тилиңдин узундугунан көр, Кудай Таала партияда бирге иштеген шеригим болот дечү элем го. Бирок ал азыр азилдешчү алда эмес эле. Бир пастан кийин чыракты өчүрдү да караңгыда заманасы куурулуп, санаасы санга бөлүнүп жатты. Чагылган улам чартылдайт. Макон да эсине түштү. Нидерландия убадасын аткарышын полковник 10 жыл күттү. Бир жолу түшкө жуук сууга чаңкап, таңдайлары каткан эркектерди, аялдарды, айбанаттарды толтура салып алган чаң баскан сары поезд келип токтогонун көргөн болчу. Вагонго батпагандары поезддин чатырына чыгып алышыптыр. Банан үчүн дүрбөлөң түшүп турган кез, бир суткада эле кыштак элге батпай кетти. Кетем деп чечти полковник. Бананды жемек түгөл жытынан эле кускум келет. Ошентти да 1906 жылы 24 июнда шаршемби күнү түштөн кийин саат 2-ден 18 мүнөт өткөндө Макондодан чыккан поездге түшүп баса берди. Нидерландияга багынып бергенден берки 50 жылдын ичинде 1 мүнөттө көңүлү жай болбогонун полковник эми түшүндү. Бир окумда көзүн ачты. Демек ал жөнүндө ойлонуп да бекер.
Эмне жөнүндө? Короз жөнүндө, деди полковник. Эртең таң атары менен эле аны Сабас ашынага 900 песого сатам. Бычылган айбанаттардын кыйналып онтологону жана айгайлаганы Дон Сабастын кеңсесине кадимкидей угулуп турду. Эгер ал 10 мүнөттүн ичинде келбесе, үйгө кетем, деп полковник 2 саат күткөндөн кийин өзүнө өзү убада берди. Дагы 20 мүнөт күттү. Кетейин деп турганда Дон Сабас кызматкерлерин ээрчитип кеңсеге кирип келди. Дон Сабас дала эле жолу полковниктин жанынан ары бери өтсө да байкамаксан болуп койду. Кызматкерлери чыгып кеткенден кийин гана полковникке кайрылды. Ашына, менде жумушуңуз барбы? Ооба, ашына, деди полковник. Бирок убактыңыз жок болсо башка учурда келсем да болот. Дон Сабас ага кулак салбастан сыртка чыгып баратып, азыр келем, деп кыйкырды. Чаң кайган түш аптап, көчөдөн түшкөн күндүн нуру кеңсени ысытып ийди. Аптаптан ымтыраган полковник көзүн жумар замат аялынын элеси тартыла түштү. Дон Сабастын аялы бутунун учу менен басып кеңсеге кирди. Дем ала бериңиз, деди ал. Терезе парданы түшүрүп коеюн, тим эле кайнап кетиптир. Полковник аны карап калды. Терезе парданы түшүрүп коюп, чала жарыкта аял кебин улантты. Сиз түш көп көрөсүзбү? Кээде эле, деди полковник, көзү илинип кеткенине ыңгайсызданып. Түш көрсөм эле жүргөмүштүн торунан чыга албай жаткан болом. Ал күнү коркунучтуу түш көргөм, деди аял. Түшүндө көргөн кишилерди билгим келип туруп алды. Ал электр желдеткичин иштетти. Өткөн жумада керебетимдин башында кайдан жайдан бир аял пайда болду. Кайратыма келип, ким болосуң деп суроо салдым. Ал мага 12 жыл мурун ушул бөлмөдө жан таслим болгом деди. Бул үйдүн курулганына 2 жыл болду, деди полковник. Ошону айтпайсызбы? Деди аял. Демек, өлгөндөр да жайырышат экен. Желдеткичтин ызылдагы кеңсени ого бетер көгүмдөттү. Бир жагынан уйкусу кыстап, андан да бирде түшүн айтса, кайта туруп тирилип кеткен өлүк жөнүндө какылдаган аялдан тажап, полковниктин мазасы кетти. Эми эле коштошуп кетейин деп турганда, башкаруучуну ээрчип, Дон Сабас келип калды. Сен үчүн сорпоңу 4 жолу жылыттым, деди аял. Дагы 10 жолу жылытсаң да өз эркиң, деди Дон Сабас. Азырынча мага жол тоболбочу, бай болгур. Ал сейфти ачты да башкаруучуга бир тутам акча берди. Бирин 2 жарык кылды. Башкаруучу терезе парданы тартып коюп, акча санап кирди. Дон Сабас кеңсенин орто ченинде турган полковникти карап койду. Бирок ага басып баруудан эргингенсип, башкаруучу менен сүйлөшө берди. Экөө кетүүгө камынып калышканда полковник өйдө болду. Дон Сабас калганын туткасын кармаган бойдон токтоп калды. Менде жумушуңуз барбы, ашына? Башкаруучу да аны карап турган полковник байкап калды. Жумушум деле жок, ашына, деди ал. Сизде сөзүм бар эле. Айта бериңиз, кымындайда убактым жок. Дон Сабас чыдамсыздык менен дагы эле калганын туткасын кармап турду. Полковник өз өмүрүндөгү эң узакка созулган 5 секунд өтпөй жатканын сезди. Эрдин кесе тиштеди. Мен короз жөнүндө келдим эле, деди шыбырап. Дон Сабас калган ачты. Короз жөнүндө дейсизби? Деп күлүмсүрөп койду да башкаруучуну кабыргага түрткүлөдү. Күн өчүп, жер астын үстүн болсо да менин ашынам короз менен убаралана берет. Полковникке кайрылып кошумчалап койду. Жакшы болот, ашына, азыр келем. Алардын кадамы коридордун аягынан барып угулбай калгыча полковник ордунан козголгон жок. Анан барып көчөгө чыкты да жекшемби күнү түшкү аптапка карабай кийим тигүүчү ишканага жөнөдү. Ишканада жан адам көрүнбөйт. Врачтын кабинети жабык экен. Сириялыктардын дүкөндөрүндөгү дүр дүйнөнү кайтаргандар да көрүнбөйт. Өзөндөгү суу тасмадай болуп жалтылдайт. Кайсы бир адам күн ысыгандан ысап, улам бетин калпагы менен жаап алып, нефт куюлган бочкаларда уктап жатыптыр. Ушундай аптапта көчөгө чыгууга батынган адам шаар боюнча мен эле болсом керек деп бекем ишенген полковник үйүнө баратты. Аялы тамак даярдап күтүп олтуруптур. Эртең менен төлөп берем деп ушунун баарын карызга алдым, деп түшүндүрдү аялы. Полковник тамактанып жатып Дон Сабастын кеңсесинде болгон окуяны төкпөй чачпай айтып берди. Аял итатайы тутулуп укту. Сага өктөмдүк жетишпейт, кеп ошондо, деди күйөөсү сөзүн бүткөндө. Кайырчыдан бетер бүжүрөп каласың. Ашынаны мындайраак чакырып алып эле, арай көз чарай, ашына, корозду сатканы келдим, десең болмок. Баары эле сен айткандай болсо гана, деди полковник. Аял ал күнү эртең менен катуу иштептир. Күйөөсү келгиче үй ичин иретке келтирип, азыр бир кызыктай кийинип алыптыр. Эринин эски ботинкеси, клёнка алжапкыч, башын чүпүрөк менен ороп алыптыр. Кадалган жерден кан алган өткүр мүнөзүң жок, деди аялы. Короз сатпай эле сатып алып жаткандай жанталашышың керек. Аялынын кийими полковникке кызыктай көрүндү.
Дайым эле ушундай кийинсеңчи? Аялынын сөзүн бөлдү. Сулуу салынган кутужадагы адамдай болуп калат экенсиң. Аялы башындагы чүпүрөктү алды. Сени менен астейдил сүйлөшүп жатам. Азыр корозду ашынага алып барып, жарым сааттан калбай 900 песого алып келем деп мелдеше алам. Акчаны башыңа урасыңбы? Деди полковник. Андан көрө корозду байгеге сай. Полковник аялын араң дегенде тыйды. Аялы эртеден бери эстеп, акча 3 жылга кенен жетерин, демек жума сайын кат күтүп, жан талашпай жашаса болот деп ишенип алган эле. 900 песо алмак. Биринчи кезекте сатып алуучу буюм тайымдардын тизмесин түздү. Полковникке ботинка алып берүүнү да унуткан жок. Уктоочу бөлмөгө коюлган күзгүнүн ордун да белгиледи. Күтүлбөгөн жерден ойлогон ою ташкап калганына бир чети намыстанса, бир чети ызаланды. Аял бир аз жатып эс алмай болду. Ордунан турса полковник короодо олтуруптур. Эми эмне кылып отурасың? Деп суроо салды. Ойлонуп отурам, деди полковник. Анда баары эле жайында экен. Арадан 50 жыл өткөндөн кийин акчалуу болобуз. Полковник корозду ошол эле күнү кечинде сатмай болду. Каңгырап бош калган кеңседеги желдеткичтин жанында күндө алчу уколун күтүп жападан жалгыз шоңшоюп олтурган Дон Сабасты элестетти. Ашынасынын суроосуна жообу белем болчу. Корозду ала бар, деп көшөрдү аялы. Буюм тайымды жакшы жагынан көрсөтүш керек да. Полковник болбой койду. Кыжалат болуп турса да үмүтүн үзбөгөн аялы аны дарбазага дейре узатып келди. Кеңседе эл быкпырдай болуп турса да 900 песо алмайын колуң кое берчү болбо, деди ал. Биз аламан чабуулга өтчүдөй болуп турабыз го дейм. Аялы анын сөзүн кулагынын сыртынан кетирди. Короз сеники экенин эсиңен чыгарчу болбо. Билген кишиге ашына сага жардам бербей эле, сен ашынага жардам берип жатасың. Жарайт. Дон Сабас менен врач уктоочу бөлмөдө экен. Жагдайдан пайдаланып азыр сүйлөшүп калыңыз, деди Дон Сабастын аялы полковникке кайрылып. Доктор менен сүйлөшүп бүтөр менен мал мүлкүн көргөнү кетет. Ошо бойдон бейшембиге чейин келбейт. Полковниктин ою бүлүндү болду. Корозду сатууга бел байлап келсе да, Дон Сабас үйүндө олтурганда келип калганына өкүттө калды. Бир аз кечигип келбей деп. Күтө турсам деле болот, деди ал. Аял уккусу да келген жок. Полковникти уктоочу бөлмөгө ээрчитип киргенде, Дон Сабас нурсуз көзү менен врачты карап, жасалгалуу чоң керебеттин жанында турсучан отурган экен. Врач Дон Сабастын заарасы куюлган түтүктү кармалап, анан үй ээсине жылмая баш ийгегиче полковник күтүп турду. Муну баң дедире атып салгандан өтөрү жок, деди врач полковникке. Диабет узакка созулчу кесел. Антпесек байларды тукум куруткылыш кыйын. Анткен менен силер каргыш аткыр инсулин уколуңар менен кылгылыкты кылып жатасыңар, деди Дон Сабас жерге олтура албай чебелектеп. Бирок мен оңой жоо эмесмин, колуңардан келбейт. Полковникке кайрылды. Жогору өтүңүз ашына. Эртең менен сизди издеп суй жыгылдым. Жок дегенде калпагыңызды көрүүгө зар болуп, мен ким көрүнгөнгө баш кийимимди ала берейин деп калпак кийип жүргөн жан эмесмин. Дон Сабас кийине баштады. Врач анализ үчүн кан куюлган түтүктөрдү күрмөсүнүн чөнтөгүнө сала баштаганда, полковник ал кете баштаганын билди. Сиздин ордуңузда болсом, доктор ашынадан 100 000 песо төлөтүп алат элем. Ошондо анын колу иштен бошой калмак. Мен аны 1 000 000 песого түшүргөн турам, деди врач. Диабеттин бирден бир дарысы жардылык. Аклыңа бара келди, деди Дон Сабас. Салаңдаган курсагын атка мингенде кийчү шымын ашымдан албай жатып. Силерди байытып жибербес үчүн аклыңарды укпай эле койгонум жөн. Врач чемодандын илмегине кагылышкан тишине машырланып турду. Шашпай эле саатын карап койду. Өтүгүн кийип жаткан Дон Сабас капысынан полковникке кайрылды. Баса ашына, корозуңуз эмне болду? Врач та анын жообун күтүп калганын полковник байкап калды. Кыжыры кайнап, шыбырай сүйлөдү. Эч нерсе болгон жок, ашына. Жөн эле корозду сатканы келдим. Дон Сабас өтүгүн кийди. Эң сонун болуптур ашына, деди ал кайдыгер. Акылдуулук кылыпсың. Мындай ишке жарабай калдым, деп актанды полковник, врачтын алпийим жүзүнө муңайым карап. 20 жыл илгери башка кеп болмок. Сиздин жашыңыз дайыма 20 жылга жаш болот, деди врач. Сиздин жашыңыз. Полковник сөз кайрган жок. Дон Сабас дагы бирдеме дейби деп күттү эле, ал да унчукпады. Сыдырма түймөгү бар күрмөсүн кийди да сыртка басты. Кааласаңыз эмки жумада сүйлөшөлү, ашына, деди полковник. Мен да ошону айтайын деп тургам, деди Дон Сабас. Корозуңузду 400 песого сатып алчу бир таанышым бар. Бирок бейшембиге чейин күтүш керек. Канча? Врач сурап калды. 400 песо. Бир топ эле кымбатка сатса болот деп уктум эле го. Врач таң калды. Сиз мага 900 песо дебедиңиз беле? Деди полковник врачтын сөзүнө көңүлү көтөрүлүп. Департамент боюнча андан өткөн чыгаан короз жок. Башка убак болсо корозго 1000 песо деле беришмек, деди Дон Сабас.
Бирок азыр жакшы корозду майданга чыгарууга эч кимдин жүрөгү даабайт. Анткени галерадан кимдир бирөөнүн огуна кабылып калышы ыктымал. Полковникке кайрылып, бушайман болгон кыязда мындай деди: "Мен сизге дал ушуну айтайын дегем, ашына." Полковник баш ийкеди. Түшүнүктүү. Коридордо аларды ээрчий басты. Донцабастын аялы залдан врачты кармап калды. Күтүлбөгөн жерден бейтап кылып, маза качырган кеселден айыктыруучу дары сурап, полковник врачты кеңсиден күттү. Донцабас сейфти ачып, чөнтөктөрүнө акча салды да 4 кагазды полковникке сунду. 60 песо ала туруңуз. Корозду сатканда эсептешербиз. Полковник менен врач кечки салкын башталганда жандана баштаган дүкөндөрдүн жанына баратышты. Шекер камыш жүктөгөн баркас төмөн сүзүп баратыптыр. Эмнегедир врачтын маанайы пас экендигин полковник байкап калды. "Абалыңыз кандай, доктор?" Врач ийинин кушуруп койду. "Алынчалы", деди ал. "Врачка көрүнсөм жаман болбос эле. Мунун баарына кыш күнөөлүү", деди полковник. Менин ашказаным да кыйнап жүрөт. Врач аны бир сыйра кайдыгер карап тим болду. Дүкөндөрүнүн жанында олтурушкан сириялыктар менен баш ийкеп учурашты. Анын кабинетине келишкенде полковник кайрадан короз жөнүнө кеп салды. "Башка аргам калбады", деп түшүндүрдү врачка. "Бул айбан адамдын этин жеп, канын сормой болду. Адамдын эти менен тамактанган бирден бир айбан Донцабас", деди врач. "Ал корозду 900 песого сатарына көзүм жетип турат. Кантип эле ошентсин? Айтканымды сөздөй көрүңүз", врач ишендире сүйлөдү. "Алькальт менен кичине бүтүмгө келгенде эле көз көрүнө өз пайдасына чабат." Полковник уккан кулагына ишенген жок. "Ашына Герт башын сактап калуу үчүн гана ошондой бүтүмгө барган", деди. "Ошондон улам гана ал шаарда калды да. Ошон үчүн гана Алькальт Донцабас менен бирге иштешкен жолдошторун жер которуштуруп, шаардан айдап жиберсе, алардын мал-мүлкүн ашына жарым баасына сатып алыптырбы?" Врач кесе сүйлөдү. Чөнтөгүнөн ачкыч таппай, калганы такылдатты да дагы эле ишенкиребей турган полковникке кайрылды. "Аңкоо болбоңуз, Донцабас акчаны жанынан артык көрөт." Ошол күнү кечинде полковниктин аялы бирдеме сатып алмай болуп калды. Полковник аны сириялыктардын дүкөндөрүнө узатып баратып, врач менен болгон сөзүн улам эле эстеп атты. "Ишканадагы балдарды дароо тапта, короз сатылганын кабарла", деди аял. "Бөөдө үмүт өтүп жүрө беришпесин. Донцабас келмейинче короз сатылбайт", деди полковник. Полковник Альвараны бильярдканада рулетка ойноп жаткан жеринен тапты. Күнгө жекшембе, кечкурун, кажы-кужо. Радионун жер жаңырткан үнүнөн имарат ого бетер ысып чыккандай. Полковник узун үстөлгө жабылган кара клёнкадагы балчайган цифраларды көрдү. Үстөлдүн орто чениндеги яшикте керосин чырак күйүп турат. Альвара улам эле 23гө саят, улам эле уттурат. Анын аркасында туруп оюнга назар салган полковник 11-чи көбүрөөк утуп жатканын байкап калды. "11ге сай", деп Альваранын кулагына шыбырады. Альвара клёнкалуу үстөлдү кунт коюп карады. Кезектеги оюнга катышкан жок. Чөнтөгүнөн бир тутам акча жана бир барак кагаз алып чыкты да үстөлдүн астынан полковникке узатты. "Агустин жазган", деди. Полковник баракчаны чөнтөгүнө катты. Альвара 11-чиге көп акча койду. "Аздан сай", деди полковник. "Туйбаганды туясыз го дейм", деди Альвара. Түркүн түстүү чоң дөңгөлөк чарк айланып киргенде катар турган кумарчылар сайган акчаларын башка номерлардан алышып 11-чиге тигишти. Полковниктин жүрөгү болттой түштү. Кумардын ачуу таттуу даамын биринчи жолу татыш эле. Утуш 5-чи номерга түштү. "Ушундай болорун билгем", деди жаныга шайган полковник, жыгач тырмоо менен Альваранын акчасын шыпырып алып жатканын көрүп. "Кайсы кара теке сүзүп айта салдым эле?" Альвара аны карабай туруп жылмайып койду. "Кейбеңиз, полковник, бактыңыз сүйүүдөн ачылсын." Аңгыча мамбуну ойногон Керней Сурнай тып басылды. Кумарчылар колдорун көтөрүп, чилдей бытырашты. Полковник өзүнүн артынан мылтыктын затвору шарактаганын укту. Полициянын колуна түшкөнүн билип, ошол замат чөнтөгүндөгү баракчаны эстеди. Колун көтөрбөй туруп, артына бурулду. Ошондо уулун атып салган кишини биринчи жолу көрдү. Ал кишинин мылтыгынын оозу полковниктин курсагына тийип турган эле. Аласа бойлуу, индиецке түспөлдөш, илеген териден айырмасы жок. Эмчектеги бала сыңары жыттанат. Полковник тиштенип, колунун учу менен мылтыктын стволун түртүп койду. "Рахметиңиз." Жарганат көзгө көз урунду. Жарганат көз полковниктин ич дүйнөсүн аңтарып, заматта ичип жеп жиберди. "Өтүңүз, полковник, өтүнөм." Декабрь келгенин терезени ачпай туруп эле билсе болчудай. Ал аны ашканада жемиштерди корозго майдалап берип жатып, сөөк саагынын сыздап киргенин эле билди. Калганы ачканда кородогу керемет көрүнүш анын туюмун ырастады. Чөптөр, бактар,
дааратканадагы күркө таңкы абага чөмүлүп турган экен. Аялы 9га чейин турган жок. Ал ашканага чыкканда полковник бөлмөнү жыйыштырып бүтүп, корозду тегеректей олтурган балдар менен сүйлөшүп жатыптыр. Аял аларды айланып меш жакка басты. Мени уктатпас болдуңар го, деди корозду көргүсү келбей. Кара жолтой короздон качан кутулар экенбиз? Полковник аялы эмнеге эле жинденип калганын билиш үчүн корозду кунт коюп карады. Короздун кебетеси кетип, кишинин боору ооругдай, таажысы тытылган мойнунда жана бутунда бир тал жүн жок. Эти көк жашык, бирок табында эле экен. Машыктыра берсе болчудай экен. Корозду ойлоп мээңди ачытпай, терезени карасаң боло, деди полковник балдар кеткенде. Мындай күнү эстелик үчүн сүрөткө түшсөк болмок. Аял терезеден башпакты, бирок ачуусу тараган жок. Тотугүл отургузам дедим эле, деди мештин жанына келип. Полковник күзгүсүн мешке коюп алып, сакал муртун тегиздеп кирди. Тотугүл отургузам десең отургуза бер, деди ал. Күзгүдөн аялынын басып турганын байкап да турду. Сакал муртун да тегиздеп жатты. Аларды чочколор жеп салышат, деди аял. Анын эмнеси бар экен, деди полковник. Тотугул жеген чочконун эти аябай даамдуу болот да. Күзгүдөн аялын карады эле дагы эле капалуу экен. Оттун жарыгынан улам анын раңы меш салынган боз топурактай эле сезилди. Аялынан көзүн албай, көп жылдан берки адатына салып, күзгүгө карабай эле сакал муртун тегиздеп жатты. Терең ойго чөмүлгөн аял көпкө үн катты. Ошондуктан тотугул отургузгум келбейт, деди бир окумда. Мейлиң, деди полковник. Отургузбасаң, отургузбай эле кой. Полковник өзүн жакшы сезди. Декабрь анын ичеги кардын илдеттерден арылтып койду. Эртеден бери көп кыйналган жок. Жаңы батинкесин кие албай, ыйынып, ычкынып жатканда гана бир чатак иш болду. Батинкеси бутуна батпай койгон соң, лакталган батинкесин кийди. Аялы байкап калды да, эгерде жаңы батинкеңди кийбесең, анын бутуңду кыскан, деди. Буту шал болгондор кийчү батинке экен, деди полковник. Батинке дегенди бир айча кийип, анан барып сатса болчудай. Бүгүн сөзсүз каталам деген таттуу ойго алдырган полковник көчөгө чыкты. Катердин келишине али көп убакыт бар болгондуктан Дон Савастын кеңсесине бара кетүүнү чечти. Кеңседегилер Дон Савас дүйшөмбүгө чейин келбейт дешти. Буга полковник анча деле капаланган жок. Эртедир кечтир баары бир келбей койбойт, деп өзүнчө күбүрөндү да портко жөнөдү. Таңкы коңур салкын жел беттен сылап, теребел жымжырт. Үнө бою декабрь болуп турса гана, деди сириялык Моисейдин дүкөнүнүн жанына туруп жатып. Өзүңдү аябай эле сергилең сезесиң. Сириялык Моисей полковник айтканын араб тилинде которуш үчүн бир топ убараланды. Анткени өз тилин унутуп койгон эле. Моисей эч бир жеринде бырышы жок, сууга чөгүп өлгөн кишиден бетер жансыз, жүйүнү бош адам боло турган. Бир көргөн кишиге суудан жаңы эле сүйрөп чыккан кишидей туюлчу. Илгери ошондой болчу, деди ал. Азыр ушундай болгондо мен 896-га чыкмакмын. Сенчи? 75-те болмокмун, деди полковник почта инспекторунан көзүн албай. Капысынан почта катеринин палубасындагы таңгактардын арасынан жамачылоо чатыры бар циркти көрүп калды. Башка катерлерде бытырап жаткан яшиктердин арасынан айбанаттарды көрүүгө аракеттенип жатып, инспекторду бир саам көз алдынан жоготуп ийди. Бирок айбанаттар көрүнбөдү. Цирк, деди ал. Кийин 10 жылда биринчи жолу келиши. Сириялык Моисей бул жаңылыкты аялына кабарлады. Экөө араб жана испан тилдеринде чала моңгол сүйлөшүп жатышты. Аялы дүкөндүн арт жагынан жооп берди. Анын айткандарын Моисей алгач өзү түшүнүп, анан полковникке айтып берип жатты. Катынын мышыкты катып жатат полковник. Антпесе балдар урдап алып, циркке сатып жиберишет. Полковник инспекторду ээрчи басмак болду. Ал деген айбанаттардын цирк эмес, деди полковник. Баары бир, деди Моисей. Дарычылар сүйөк сактарын окустатып албас үчүн мышыктын этин жешет. Полковник порттогу чакан дүкөндөрүн аралай басып, инспекторду акмалап келатты. Аян таркылуу баратып, галерадан чыккан ызы чууга кулак түрдү. Жолоочулар бараткан киши ага короз жөнүндө бирдеме дегендей болду. Маршыгуу бүгүн башталарын полковник ошондо барып эстеди. Почтага кайрылган жок. Бир пастан кийин галерадагы ызы чууга туш келди. Майданда анын бечара корозу жалгызсырап турган экен. Төкөрү чүпүрөккө оролуп, буту калтырап бирдемеден чочулагандай түрү бар. Атаандашы күлгүн түстүү, деңгиси куруган короз экен. Полковник короздорго кайдыгер гана көз жүгүрттү. Айыгышкан катуу кармаш башталып, канат буттарынан жана моюндарынан жүн калган жок. Айлана ызы чуу. Бөгөттөн ары ыргыта тебилген күлгүн түстүү короз тоңгочу катып тура келет да кайрадан качырып кирет. Полковниктин корозу чабуулдаган жок. Душманынын тийип качып кол салганын, мизин кайтарат да дароо өз ордуна жөнөйт. Буттары калтырабай калды.
Герман тосмону аттап өттү. Полковниктин корозун миң барда отургандарга көргөздү. Кулак тундурган кыйкырыктар, дуулдаган кол чабуулар жаңырды. Журттун жигери чектен ашып кетти белем деп ойлоду полковник. Ушунун баарын кала берсе, короздор да өз ыктыярлары менен катышкан азил оюн катары тойду. Тегерек галераны саал жийиркене карады. Дүүлүккөн жыйын миңбардын тепкичтерин аттап-буттап майданга умтулду. Полковник кызарып татарган, жеңиштен үмүттөнгөн кишилерди көрдү. Булар жаңы кишилер эле. Алардын шаарында жаңыдан пайда болгон кишилер. Эсинен чыгып унут калган көзирмен полковниктин оюна кылт түшүп, заматта илгери бери окуяларга аралашып кеткендей болду. Ал тосмодон секирип өттү да адамдарды түрткүлөп барып Германга жолукту. Бири-бирин кирпик какпай карап калышты. «Салам, полковник!» Полковник андан корозду алды. «Салам!» деп күбүрөдү. Оозунан кеби түшүп, калтыраган корозун колтугуна кысып турду. Мурда кийин ушул короздон башка мээримдүү макулук кармап көрбөсөм керек деп ойлоду. «Үйүңүздө жок экенсиз», деди Герман таң калганын билгизип. Кызуу кол чабуулар сөздү бөлүп кетти. Полковник абдырай түштү. Кол чабууларга жана айкырык шууга нес болуп, корозун колтугуна кыскан бойдон жыйынды жөөлөп, араң дегенде сыртка чыкты. Бүт шаар, тагыраак айтканда бүт карапайым адамдар полковник мектеп окуучуларын ээрчитип алып, кайда барарын көргүсү келип көчөгө чыгышты. Аянттын бурчунда мойнунда жылаан урулгон укуруктай болгон негр үстөлгө чыгып алып, дары-дармек сатып жатты. Портто келе жаткан котологон кишилер негр үнү бүткүчө өткөн кеткендерди чакырып жатканын укканы токтой калышты. Корозун колтугуна кысып алган полковникти көрөр замат баарынын назары ага түштү. Үйгө барчы жолу полковникке өтө узак болуп кеткенсиде, ага кыжалат болгон жок. 10 жылдан бери шаар кара уйкуга бастырып, ал үчүн убакыт токтоп калгандай болгон. Бирок ушул жумада дагы бир жолу кат келбеген жумадан кишилер уйкудан ойгонушту. Полковник башка мезгилде эсине түшүрдү. Жаан төгүп турса да аялы, баласы үчөө чатыр жамынып оюн көрүп олтурушат. Партиянын жетекчиси кызматкерлери жакшынакай жасанып алышып, анын коросундагы музыканын ыргагына салып, желпигич менен желпинип олтурушат. Барабандын даңгыр-дуңгуру кулагында кадимкидей жаңырды. Өзөндү жээктей улай кеткен көчөнү кесип өтүп, илгерки шайлоо күндөрүндөгүдөй ууду болгон адамдарды көрдү. Алар катерден түшүп жаткан циркке соңуркап турушуптур. Кичинекей дүкөнчөнүн жанынан өтүп баратып, кайсы бир аял короз жөнүндө бирдемелерди кыйкырганын кулагы чалып калды. Бирок полковник катуу ойго батып келаткан болчу. Азыр эле галераны солкулдаткан кол чабуулар сыяктуу жан дүйнөсүн козгогон тээ илгерки добуштар кулагына күнү бүгүнкүдөй угулуп турду. Эшигинин алдына келгенде балдарга сес көрсөттү. «Үйүңөргө дыр койгула, болбосо менден бирди көрөсүңөр». Калганын илгичин элип, түз эле ашканага жөнөдү. Аялы энтиге дем алып, уктоочу бөлмөдөн чыгып кетти. «Алар короздорду күчкө салып алып кетишти», деп айгай салды. «Мен тирүү турганда корозду үйдөн чыгарбайм», десем да укпай коюшту. Аялынын ажылдап сүйлөгөнүнө кулак салбай, корозду мештин жанына байлады да табагындагы сууну жаңыртты. «Силердин өлүмүңөр да бизди токтото албайт. Корозго силер эмес, биз кожоюнбуз, дегендериң кантесиң?» Аял унчукпай калганда гана полковник ага назарын бурду. Анын жүдөй түшкөн ыраңын көрүп турса да, аял сезими ойгонбоду. «Алар туура кылышыптыр», деди ал жай гана. Анан чөнтөгүн кармалап көрүп, «Короз сатылбайт», деди. Аялы экөө уктоочу бөлмөгө кирди. Күйөөсү күндөгүдөй эле көрүнгөнү менен аны эмнегедир экрандан көргөндөй болуп жатты. Полковник шкафтагы акчага чөнтөгүндөгү акчасын кошту да эсебин алып бүтүп, шкафка катып койду. «Мында 29 песо бар. Аны сабас ашынага беребиз», деди ал. «Калган карызыбызды пенсия алганда төлөйбүз». «Албай калсакчы», деди аялы. «Алабыз». «Албай калсакчы дейм. Анда төлөбөйбүз». Ал керебеттин алдынан жаңы ботинкесин тапты. Шкафтан картон куту алып чыгып, ботинкесинин таманын чүпүрөк менен арчып, аялы жекшемби күнү кечинде алып келгендей кылып кутуга салып койду. Аял кыймылдап да койгон жок. «Ботинкени дүкөнгө өткөзөбүз», деди полковник. «Дагы 30 песолу болобуз». «Ботинкени кайрып алышпайт», деди аялы. «Алууга тийиш», деди полковник. «2 жолу гана кийгем». «Түрктөр аны түшүнүшпөйт», деди аял. «Түшүнүүлөрү тийиш». «Эгерде түшүнүшпөсөчү?» «Түшүнүшпөсө койсун». Тамактанбай эле жатып алышты. Полковник аялы дуа окуп бүткүчө күтүп турду да чыракты өчүрдү. Бирок уктай албады. Кино цензуранын коңгуроосун угар замат чындыгында арадан 3 саат өткөндөн кийин коменданттык сааттын сигналын укту. Түнкү сыдырым суук желден улам аялы кайрадан энтигип кирди. Бир окумда эри менен жылуу жумшак сүйлөшкүсү келди. Полковник ойго болчу. «Уктаган жоксуңбу?» «Жок». «Жакшылап ойлонуп көрчү, бай болгур. Эртең сабас ашына менен сүйлөш. Ал дүйшөмбүгө чейин келбейт». «Ырас болуптур»,
деди аял. Ойлонгонуңа дагы 3 күн бар экен. Ойлонбой эметпейм, деди полковник. Октябрдын жөө туманы жан сергиткен сыдырымга орун бошотуп калган кез. Декабрда кала берсе Гелбукада башка убакта үн салып калат экен. Саат 2-де да полковниктин көз илинген жок. Аялы да көз илинбей жатканын туюп жатты. Асма тордон оодарылды. Уктай элексиңби? Аял кайрадан суроо катты. Жок, биз күтө албайбыз. Биз үчүн 400 песо деген эмне экенин түшүнсөң боло. Биз чыдасак пенсия келет, деди полковник. Мен аны 15 жылдан бери угуп келатам. Үстүнөн түштүң, деди полковник. Көбүнө чыдадың, эми аз калды. Аялы үн каткан жок. Секунда өтүп өтпөй сөзүн улады. Ал акча өлүм жан келбейт го деп корком. Келет. Полковник жооп кайтарган жок. Короздун биринчи чакырыгынан улам бир пас көзүн ачты. Бирок ошол замат катуу уйкуга кирди. Түш да көргөн жок. Ойгонсо күн аркан бою көтөрүлүп калган экен. Аялы дагы эле уктап жатыптыр. 2 саат кечигип болсо да полковник күндө эртең менен аткарчу ишин ирети менен бүтүрдү да чогуу тамактан ал деп аялынын ойгонушун күттү. Аялы уктоочу бөлмөдөн сумсайып чыкты. Бири-бирине ден соолукка алашып үстөлдө үн катпай отурушту. Полковник бир кесим быштак жана опол токоч менен бир чынык кара кофе ичти. Түшкө чейин кийим тигүүчү ишканада болду. Саат 1-де үйүнө келсе, аялы бегонийлердин ортосунда кийим-кечек жамап жаскап олтурушуптур. Тамактаналы, деди күйөөсү. Тамак жок, деди аялы. Полковник ийнин куушуруп тим болду да балдар тосмотон ашканага кирип жүрүүчү тешикти бүтөөгө жөнөдү. Үйгө келсе үстөл белен экен. Полковник тамактанып жатып аялы ыйламсырап турганын көрдү. Чочуп кетти. Аялдын мүнөзүн 5 колунда эле билчү. Жаратылышынан кайраттуу келип, 40 жыл азап тозокту чогуу тартканда да кабагым кашымдыбей келди. Чекеге бүткөн жалгыз баласы өлгөндө да көзүнөн жаш чыккан эмес. Полковник аялын зеки карады. Ал эрдин кесе тиштеп, көзүнүн жашын жеңи менен сүрттү да кайрадан тамакка карады. Сен мени укпас болдуң го, деди аялы. Полковник үндөгөн жок. Сен жеткен кежирсиң, билгениңди бербеген өжөрсүң. Менин пикирим менен түк эсептешпейсиң. Аял кашык менен сайгычты каршы терш койду. Ырымчылдыгына салып, ошол замат бөлөк-бөлөк койду. Мен сага өмүрлүк жар болсом да, менден корозду өйдө көрөрүңө көзүм жетти. Болбогон кеп, деди полковник. Жок, так ошондой, аялы көшөр айтты. Мен өлүм алдында жатканымда билчү учуруң деле болду го. Меники оору деле эмес, тек өлүм алдындагы жанталашуу. Полковник үндөбөй олтурду да үстөлдөн туруп, корозду сатаар менен эле демиң менен айыгып кетериңе врач кепилдик этсе, мен аны ошол замат сатам. Эгер антпесе сатпайм. Түштөн кийин полковник корозду галерага алып барды. Үйүнө келсе, аялы кыйналып жаткан экен. Чачын жазып коридордо басып жүрүптүр. Кулачын жайып, акактап дем алат. Кечке чейин ошентип жүрдү. Эрине бир ооз сөз айтпастан жатып калды. Комендант сааты урулганда ал дагы эле дуа окуп жаткан экен. Полковник чыракты өчүрмөк болду эле, аялы болбой койду. Караңгыда өлгүм келбейт. Полковник чыракты жерге койду. Денеси жанчылып, аябай чарчаганын эми билди. Баарын унутуп, кара уйкуга бастырып, 45 күндөн кийин 20 январда саат 3-тө галерада анын корозу майданга чыккан маалда ойгонсом деп кыялданды. Аялы ойго болгондуктан өзү да уктай албады. Ал мустактан бери ушинтип келатат, деди аялы бир окумда. Башкалар ичип жесин деп, өзүбүз 40 жылдан бери кезерип келебиз. Аялы адатынча уктаган жоксуңбу деп сурайт го деп күттү. Жок, уктай элекмин деди. Аялы кулактын кужурун алып, какшана берди. Көрөсүң го, бизден башкалар гана утат. Короздун утушуна аманат кылып 1 центаво саюуга да кудуретибиз жок. Короздун ээси байгенин 20% алууга акылуу. Шайлоо убагында этегиң элек, жеңиң желек болуп жүргөндө чоң кызматка шайланууга да акың бар болчу. Аял кескин сүйлөдү. Граждандык согуш маалында өмүрүңү сайып койгондо ардагердин пенсиясын алууга да акылуу болчусуң. Баары тең турмуштун убайын көрүп келатат. Ачкадан өлгөн олтурган жалгыз сенсиң. Мен эле эмесмин, деди полковник. Аялына түшүндүрөйүн деди эле уйкусу кыстап кирди. Аял күйөөсү уктап калгыча бирдемелерди эле гүшүлдөп жатты. Торду алып салып караңгы бөлмөдө аркы терикке басып ковурай берди. Полковник аны таңгамал ойготту. Чырактын бүлбүл жанган жарыгынан арбактай болуп босогодон көрүндү. Жатардан мурун чыракты өчүрдү да кайрадан күңкүлдөдү. Мындай кылалычы, полковник анын сөзүн бөлдү. Корозду саткандан башка арга жок, деди аял. Саатты сатсак да болот. Аны эч ким албайт. Эртең Альварага 40 песого сатам. Албайт. Анда сүрөттү сатабыз. Аял ордунан туруп бежиреп кирди. Полковник аялы дары чөп жыттанып турганын сезди. Аны эч ким сатып албайт. Көрөбүз, деди полковник камарбай. Азыр укта. Эгер эртең эч нерсе сата албасак, дагы бир арга табабыз. Ал уктайын деп канчалык аракеттенсе да көшүп кетти. Полковник уйкусурап баарын эсинен чыгарды. Кала берсе аялынын кеби да башкача угулду.
Бир пастан кийин аялы жулкулдатып жатканын тойду. Жооп бер дейм. Полковник өзү же түшү экенин биле албады. Таң агара баштаптыр. Жекшембирин шаңкайган тунук асманы терезеден көрүнүп турду. Полковниктин денеси от менен жалын болуп, араң жатып, оюн бир жерге топтоду. Эгерде эч нерсе сата албасак эмне кылабыз? Аялы туталанып жатты. Анда 20-январды күтөбүз, деди полковник уйкусу умачтай ачылып. 20% ошол эле күнү төлөп беришет. Эгерде короз жеңсе төлөшөт, деди аял. Жеңбей калса кантик? Ал жеңилип калат деген ой сенин башыңа келген жокпу? Биздин короз жеңилбейт. Кокустан жеңилип калсачы? Алдыда 45 күн бар, деди полковник. Эмитен уайым тартып керек эмне? Аялдын чыдамы кетти. Ага чейин жан сактайбыз. Күйөөсү алка жакадан алды. Кантип жан сактайбыз дейм? Полковник ушул көз ачымды көрүп, ушул сөздү угуш үчүн ашык кеми жок туп-туура 75 жыл жашаган экен. Мөөрөйү үстөн болгонун бир сөз менен айкын ачык туюндурду. Боксуң. Чыгарманын аягы.